Bismillahirrahmanirrahim. Эфирибизди баштадык, көптөн күткөн. Сиздерге да пайдалуу болсун, мага да пайдалуу болсун, командама пайдалуу болсун, жан дүйнөңүздөргө сиңимдүү болсун бүгүнкү эфир. Бүткүл урпагыңыздарга пайдалуу болсун, бала чакаңыздарга пайдалуу болсун. Бир өсүп алып келе турган, бир багыт көрсөтө ала турган сиздерге ушундай бир көйгөйүм чечилеби, чечилбейби деп турган болсоңуздар, үмүтүңүздөрдү жандыра турган бир эфирлерден болсун. Алла таалам баарыбызды колдосун. Өзүмдү тааныштырып кетейин. Мени тааныбаган жаңы аудитория бар чыгар. Мен Турсунай Керимбековна 2021 жылдан бери айымдар менен тыгыз бир күн демалыссыз иштеп келемин. Интимная гимнастика боюнча, йога боюнча сабак берем, машыктырам жана машыктыруучуларды даярдаймын. Транзактык анализ боюнча психология багытында билим алганмын. И психосоматика боюнча билим алганмын, флай йога боюнча билим алганмын. Эксперт катары тынымсыз айымдар менен онлайн, офлайн форматта жумуш алып барып келемин. Бир топ айымдар, 50 миңден ашык айымдар билим алышты, шүгүр альхамдулиллах. Офлайн форматта дагы 1000 деген айымдар сабак алып кетишти, онлайн форматта дагы кандай жыйынтыктарга жетишти. Мына үй бүлөсү үзүлөйүн деп турган бир кичинекей бир нерсе болсо эле аркан чарт үзүлүп кетет эмеспи? Үзүлгөндөн кийин кайра арканды дал өзүндөй кылып булай албайсың. Ал эми Алла таалам адамзатка ушунчалык мүмкүнчүлүк берип койгон, билим алып жан дүйнөсү менен иштесе, биз күтпөгөн жерден жакшылыктар боло бериши толук мүмкүн. Анткени биз Кудайдыкыбыз, өзүбүздүк эмеспиз. Канчалаган үй бүлөлөр кайра биригишти, жарашышты. Араң тургандар ынтымакта мамыр жумур үй бүлө курушту. Ынтымагы бекемделди. Канча балдар демек кайрадан ата-эне менен бирге бактылуу өмүр кечирип атышат деген сөз. Канча 10 миңдеген, бир 50 миңден ашык айымдар бир жатын түшүү, кын булчуңунан жел чыгуу, төрөттөн кийинки баягы боштук, кын булчуңунун боштугу, геморрой, ич катуу деген көйгөйлөрдөн арылышты. Эми азыр мен айтып берем кандай көйгөйлөрдөн арылсак болот. Канча төрөй албай жүргөн айымдар кош бойлуу болушту. Бесплодие деген, непроходимость, спайка деген, загиб матки деген канчалаган аялдар кош бойлуу боло алышты. Айыз ооруп келүүсүнөн арылышты. Опушение влагалище, операция кылабыз деген операциядан өздөрүн сактап калышты. Рактан, сахарный диабеттен, бөйрөктүн ар түрдүү ооруларынан арыла алышты айымдар. Мунун баары кандайча болду? Жан дүйнө жана дене менен чогуу иш алып барууда Алла таалам сөзсүз натыйжасын берет. Жаратуучу айтат экен, сен мага бир кадам ташта, мен сага чексиз чуркайм дейт экен. Анткени Алла таала өзүнүн пендесин жараткан. Жакшы көрөт экен. Менин өзүмдүн үй бүлөмдө дагы көп кыйынчылыктар болду. Мен 2001 жылы турмушка чыкканмын. 2001 жылы турмушка чыктым. 2003 жылы 19 жашымда тун балалуу жарыкка келди. 2004 жылы экинчи кызым. Мына ошентип катар-катар 4 бала төрөдүм. Медициналык окуу жайды аяктаганмын. Фельдшер акушердик кесипти артыкчылык диплом менен, кызыл диплом менен аяктаганмын. Өзүм да жертва болдум. Билбедим, билим деген түшүнүк болбоду бизде. 2000 жылдар аралыгында бизде азыркыдай билимдер жок эле. Ошентип жүрүп бизде узак жылдар семейный кризис болду. Көрсө өзүмдүн жан дүйнөмдө кризис албетте. 2015 жылы бизде жолдошум экөөбүз эки бөлөк туруп калдык. Ошол жылдар мага бурулуш болду. Мен жалаң ушул ислам кайра боло берет. Эмне үчүн мен жаманмын деп ойлойт элем да. Эмне үчүн мен жаманмын?
Эмне үчүн менин өмүрүмдө ушундай ситуациялар боло берет? Кудай неге мени ушундай жаман кылып жаратып койду? Неге Кудай менин өмүрүмдө ушундай ситуацияларды берип атат? Дей берчүм. Көрсө, эмне үчүн болду? Мен өзүмдүн жакшы экенимди түшүнүү үчүн. Адамдар жаман ойлогон кезде жашоо туман болуп калат экен да. Мына ойлочу. Бир талаада туман жүрүп атат. Тумандын ар жагында, тумандын арасында эмне бар? Өсүү бар. Мисалы, бриллиант бар, золото бар. Кенен бир жол бар, путь бар. Бир кенен жол, даңгыр жол бар. Адамды бактылуулукка жетелеген. Билим бар, адамды бактылуулукка жетелеген. Бирок мен ойлорум көп. Мен ал жактагы бактылуулукту көрбөйм. Мен бир гана туманды көрөм. Эмне үчүн ушундай? Сиздер мисалы азыр кандай абалдасыздар? Эмне үчүн күйөөм жаман? Эмне үчүн менин айланамда ушундай? Неге кайын журтум жаман? Неге менин күйөөм мени сыйлабайт? Неге менин баламда дурус эмес? Эмне үчүн мен өмүрүмдө ушундай нерселер боло берет? Дешибиз мүмкүн. Биз просто ойлорубузду оңдой албай атабыз. Биздин жашоого болгон көз карашыбыз дурус эмес, көзүм дурус эмес. Эмне үчүн көзүм дурус эмес? Оюм дурус эмес. Эмне үчүн оюм дурус эмес? Мен ошого ишенип алгам. Мен башка нерсе билбейм. Сенде билим болсо, жашооңдо болгон көйгөйлөрдү чече аласың. Ден соолукта болобу, жан дүйнөдө болобу, сенде дурус эмес бир коюп алган приоритеттер бар. Бүгүнкү тема, айымдар, бүгүнкү теманы баштабай туруп мен билгим келип атат. Менин аудиториям айымдар, канча жаштагы айымдар, кандай кесиптин ээлери жана жан дүйнөлөрүндө кандай көйгөй бар? Жазгылачы, мен мынча жаштамын. Жазгылачы, кайсыл кесиптин ээсисиз? Кандай көйгөйүңүз бар? Интим гимнастикага байланыштуу, йогага байланыштуу жана жан дүйнөгө байланыштуу. Ички бир тынчсыздык, коркунуч, ачуу, бир мамиле мүмкүн күйөө менен, мүмкүн балаңыз менен. Жаза койгула тез-тез. Элүү жаш, 31, 37, 42, 39, 33, 30, 42, 41, 52 түшүндүм, 34, көбүнчө 30 плюс, мен 60 дейт, 41, 49, түшүндүм, жакшы. Демек менин аудиториям 30 плюс 70 экен, 30-70. Жакшы, демек изденип, бир ушул көйгөйүм чечилип калат бекен деген айымдарсыздар, сиздер үчүн мен кубанычтамын, алаканча чаап сүйүнөм. Эми көйгөй 24 дейт, жаштардагы бар экен, Фармацептмин дейт, медсестрамын, полиартрит, көйгөй барын, воспитатель, врач, ичимде боштук дейт, швея, Салтанат, супер. 58 жаш. Көйгөйүм күйөөм менен мамилем. Анан кечке отурам, машина тигем. Семирип, бар жок денем жумшап кетип атат. Күйөөм балдарыма жакшы мамиле жасоого энергиям жетпейт дедиңизби? Жакшы, түшүнүп алдык кыздар. Повармын дейт, үй кожойкесимин дейт, 55 дейт. Күйөөмдү такыр жакшы көрө албайм, жакшы көргүм келет дейт. Мугалим, уборкада иштейм. Түшүнүктүү кыздар. Бел жана моюн ооруу. Жан келимин, куптарынам, 20 жаш. Мына могой 50 жашмын, 60 жаштамын, 55-темин деген айымдарда бир кезде 20 жаш болгон. Ошол кезде дагы жаңы келин болуп келгенде тарынган, ачууланган, күнөөлөгөн. Мына азыр көйгөйлөрү чоңойгондо, сазга батып калганда, отко күйүп атканда чыртылдап, жыгылып калып тура албай атканда, кулап калып тура албай атканда, мына эми аракет кылып атат.
көйгөй жаңы башталганда что-то не то деген кезде уже биз аракет кыла башташыбыз керек. Бүгүнкү тема казан аппак, өзү каралбай калган аялдар. Эми бир эле казанга байлабайбыз, өзүбүз акча таап, бирок өзүн бакытсыз сезген аялдар. Баары жакшы үй бүлөсүндө, бирок ден соолугу каралбай калган аялдар. Мамилеси жакшы, бирок ден соолугуна көңүл бурбай аткан аялдар. Айтор, мына ушул темалардын, ушул аялдарга бүгүнкү сабакта арнагым келип турат. Күйөө менен мамиле, опушение органов дейт, внутренних органов. Таарыныш жолдошундан көп нерсе талап кыла берем, филологмун дейт. Жакшы кыздар, эми мен СМСтерди окууга убакыт кетирбей эле коеюн, Мындай. Мен айтып өттүм, интим гимнастика боюнча тренермен, тренерлерди даярдайм деп атам. Угуп тургула, кандай көйгөй бар айымдардын көйгөйү чечилет. Ич катуу, кимде ич катуу бар? Ага чейин бир нерсе айткым келип турат кыздар. Оору денеде эмес. Эгер оору денеде боло турган болсо, анда биз уктап атканда дагы дене ооруй берет эле. Оору кайда? Оору жан дүйнөдө. Биз уктап атканда эмне болот? Оору басылат. Органдарыбыздагы оору басылат. А биздин органдарыбызды эмне башкарат? Борбордук нерв система башкарат. Борбордук нерв системанын үстүндө да шеф бар, хозяин бар. Ал психика деген хозяин. А психикада эмнелер бар? Биздин өзүбүз билбей аткан автоматтык реакцияларыбыз бар. Мисалы, сиз айтчыңыз, ой, менде жакшы, мен күйөөм менен мамилем жакшы, мен могу эч убактым болбой атат интим гимнастика жасаганга, курсту баштап эле кайра таштап коюп атам да, дешиңиз мүмкүн. Эмне үчүн? Акчага деген коркунучтарыңыз бар. Иштешим керек, иштебесем иштен айдалып калам, мен жаман болуп калам, мен активный болушум керек деген сизде автоматтык түрдө өзүңүз ойдон электемирде баягы сезим дыр коет да, сизди башкарат. Ошондуктан көнүгүү жасабайсыз. Геморройсуз. Мен бир таанышым бар, билем, үй бүлөсүндө баары жакшы, бала чакасы красиво, сонун, ынтымактуу. Отура албай калат экен, геморрой. Келбейсиң, байланып кетейин мага десең, ошо барышым керек эле, бара албай атам, ошо отура албай калдым дейт. Убакыт жок дейт. Акчага карата коркунучтар бар. Ачка калуу, мисалы, акчасыз калуу, кембагал болуп калуудан коркуу или дагы башка. Жаман болуп калуудан коркуу, күнөөлүү сезим, мен өзгөрүп кетсем, өзүмө көңүл буруп кетсем, башкасы каралбай калат. Мен акчамды өзүмө жумшап алсам, мен эгоист болуп кетем деген сыяктуу коркунучтар бар. Именно балдарды ошондой аялдар эмнеге үйрөтөт? Өзүнө көңүл бурбоого, ыңгайлуу болууга үйрөтөт. Мо ич катуу жөнүндө айтып баштадым го. Ич катуу деген бул жөндөн жөн башталып турган жок. Бул детстводан башталса, эгер эненин бир керексиз ойлору, мисалы, бирөөгө таарынган, ал уже ал учурда не актуальный болуп калды да, мисалы келин жагың келген кезде сен акылсызсың деп койду бир кайнежеси. Бирок андан кийин мамилелери жакшы болуп кетти. Бирок 5 жылдан кийин да баягыны унутпайт. Сыртка айта албайт, ичине катып, кысып жүрөт. Улам, бай ичиңе таш салгансып оорлошо бересиң. Ичиңе таш толтуруп алгансың. Таш керекпи, керек эмеспи? Керек эмес, Бул сыртка чыкпай калган сезим. Ич катуу. Ич катуу көбүнчө психологиялык себептерден болот. Анан кайсыл бир деңгээлде туура эмес тамактануу, сууну туура ичпөө. Гимнастика жасаганда дароо реакция берет денеге, результат берет, сразу ич катуудан айыгасыз. Эгер ич катуудан арыла албай атсаңыз, анда сизге бир гана жан дүйнө көйгөйлөрү менен иштөө керек болот. Трубада спайка болсо, ал кетет. Биринчи адам өзүнүн үстүнөн иштөө керек. Мен бул боюнча сонун сабак даярдап койгонмун. Спайка эмне үчүн болот, непроходимость эмне үчүн болот, бесплодие эмне үчүн болот, бир эле гимнастика менен эмес, жан дүйнө менен да иштей коюу керек. Бул чечилет. Канча аялдарда спайка кетти, трубалары ачылды, төрөп алышты. Канчалаган айымдар 10-15 жылдан кийин. Бир аял 42 жашында төрөдү. Төрөй элек экен. 15 жылдан бери наристе күтөт экен.
болот. Силерде да өмүрүңөрдө ушундай чудалар болот. Чуда менден эмес, чуда Кудайдан. Канткенде чудо Кудайдан болот. Силер ишенип жасаганда, ишенип аракет кылганда, ар бир көнүгүү жасаганда, я Аллахым, сен шипасын мага бер деп болгон туура жасоо керек да. Анан туура эмес жасап алып эле же бир азыр айтып алып ойлоп кеттим да, интим гимнастиканы ар кандай үйрөткөн жерлер бар да. Өзү влагалище деген мондай стенкалары бар да. Айрымдарда могу стенка азыр кыздар. Азыр. Мына. Могу влагалище. Бул стенкалары бар да. Аялдар төрөгөндө, стресс болгондо, төрөгөндө дегенде кесиро болгондорду деле. Же оор көтөргөндө, турмушка чыга элек кезде деле болуп калышы мүмкүн. Кээ бир аялдарда могу стенкалар бошоп, могу стенкалардын же баары толук бошоп жайылып калышы мүмкүн. Же мо жери бери түшүп калат, ылдый түшүп кетет көчүп. Мо жери жайылып калат, томпоюп, шишигенсип. Бул баягы катуу кемирчек сыяктуу стенка го, бул жайылып калат. Кулактын кемирчеги сыяктуу да. Же кээ бир аялдарда мына мо жерле түшүп калат, ылдый сыртка чыгып калат. Именно мо жери чыгып калышы мүмкүн сыртка. Ошон үчүн интим гимнастиканы абайлап туура жасоо керек. Мен 2021 бери ойлосом бир күн дем алып баптым. Бир күн дем алысыз иштеп келет экенмин. Көп тажрыйба топтодум, альхамдулиллах. Ошол тажрыйбалар менен бөлүшөм. Көнүгүүлөрдү мен азыр 3-чү жолу жаңылап атам. Жан дүйнө менен, дене менен экөөнүн чогуу бир туташтырып, анан гимнастика жасоо. Просто так гимнастиканы мындай кылабыз деген нерсе эмес. Жан дүйнөбүздү кантип иретке келтирип алабыз, кантип денең менен связга түшөсүң. Вот ушул. Мында көйгөй чечилет. Оргазм. Самый сексуальный орган бул эмне? Бул самый сексуальный орган деген бул мозг, мээ. Кээ бир аялдар интим гимнастика жасап эле, болду деп эле чудо оргазм күтүп алат. Сен өзүң расслабиться этпей, күйөөңдү алсыз көрүп, же таарынып, же кечире албай атсаң, же детствоңдан баштап бир түшүнүктөр бар, бир домогательство бар, или бул энеңдин сезимдери болушу мүмкүн. Түйүлдүк кезден калган энеңдин сезимдери болушу мүмкүн. Или көп тыюу салынган болушу мүмкүн. Сен жөндөн жөн эле расслабиться этип эле оргазм алып калбайсың. Жан дүйнө плюс көнүгүүлөрдү жасоо и 50-гө чыкканда дагы биринчи жолу оргазм сездим деген аялдар бар. Кургактык кетет. Айыздын ооруп келүүсү кетет. Опушение матки көтөрүлөт. Булардын баарынын азыр эми жан дүйнөгө байланыштырсам, ошону менен сабак бүтүп калбасын. Бардыгын жан дүйнөдө кандай көйгөй болот, дене менен байланыштырып өтөбүз. Опушение влагалища көтөрүлөт, эч тынчсызданбагыла, операция кылдырбагыла. Азыр бизге 64 жаштагы эже келет. Жатыны монтип чыгып калыптыр сыртка. Айылдан келген. Мен жөнөтүп жибергим келди, айылын акчасын колуна санаа берип туруп жөнөтүп жибергим келди. Бирок эжеге боорум ачыды. Эртең мен жөнөтүп жиберсем бул маткасын алдырып салат. Эжеге айттым, бир жума күтөлү. Эже экөөбүз сүйлөштүк. Уже эжеде бир ай боло элек, бир 20 күндөн ашты. Жатыны көтөрүлүп калды. Биринчи күндөн баштап уже жыйынтык боло баштады, элестеткиле. Болду, ал уже операция кылдырбайт. 50 000, бир $1000 салбайт. 50 000 сом или $1000 салбайт операцияга. Кыйналбайт. Операциядан кийин билесиңер, матканы алдыргандан кийин отурганга болбойт. Көп басканга болбойт. Оор көтөргөнгө болбойт. Туура эмес тамактанууга вообще болбойт. Движенияларды өтө этияттап жасаш керек. Анткени матканы алып салгандан кийин фациялар бөлүндү, алып салды го, көп фациялар үзүлөт, көп тарамыштар үзүлөт. Аял уже өзүн андан куткарды. Түшүндүкпү? Ал эжекеде да оор сезимдер бар. Мен бирок ошол канткенде фокусту жатынга куя алат. Мен ошону менен көбүрөөк басым жасадым. Төрөттөн кийин кын кадимкидей калууна келет, кын булчуңдарыңар жашарат. Проблема эмес, мен 7 төрөгөм да, мен 10 төрөгөм да, мен 4 или менде чоң разрыв бар. Проблема эмес. Влагалищең түшүп калса да проблема эмес. Мен бардыгыңардын ден соолугуңарга туура келе тургандай кылып, баарыңардын көйгөйүңөр жакшына болуп чечилип кала турган кылып, сонун кылып түшүндүрүп берем. Жаңы билимдер. Эми азыр муну айта албайм да, кыздар. Бул просто так айтып коюп жасай бере турган нерсе эмес да. Сенин кының ошондой эле бир жашоо нерсе эмес го. Арзан бир бантиктен же бир зарядниктен пулу тура турган нерсе эмес го. Сенин ден соолугуң, денең,
бир ыргытып койсо деле жүрө бере турган, сынбай турган нерсе эмес да, туурабы? Кындан жел чыгуу кетет. Так өтө мындай жагымсыз жыныстык катнашта же басып турсаңар жел чыгуу бул кетет, намаз окуганда жел чыгуу бул кетет, жок болот. Бул проблема жок. Канча жашта болсоңор да жок болот. Арткы жактан жел чыгуу бул да жок болот. Геморрой, өзүңөр билесиңер, геморрой дагы жөндөн жөн пайда болбойт. Бул мен төрөттөн кийин болду или дагы бир нерсе дей бересиңер. Геморрой ошол кетет, кыздар, кетет. Климакс, стресстен аял арылып, өзүнүн Кудайдын кулу экенин түшүнүш керек. Мен азыр айтып койсом эле баарыбыз эле Кудайдын кулу экенибизди биле койбойбуз. Ал үчүн көп эмгек керек. Ал үчүн сен өзүңдү таанышың керек. Климакстан кийин кайрадан сонун айыз көрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Чач түшүү. Чачыңа түшпөй калат. Көбүнчө стресстен, анан аялдарда бала талпынып аткан кезде чач түшүү болот, интим гимнастика жасайсыңар, уже чач түшүү кээде аялдарда адатка айланып кетет. Мен да именно интим гимнастикага келгенде чачым көөлүп түшүп калат эле, тажайып делем. Кухняда бассам чач, үйдө бассам чач, ушундай тажап кетет элем. Азыр шүгүр, элхамдулиллах. Систит, зуд, булардын баары кетет. Бирок систит болуп аткан, зуд болуп аткан аялдар жан дүйнө сабактарына катуу басым жасашыбыз керек могу. Негизи эле жан дүйнө сабактарын сөзсүз алып жүрүшүбүз керек, сөзсүз керек болот. Азыр көкүрөгүң ачык, көзүң ойго болсо дагы да көзүң ойгонот, көкүрөгүң ачылат. Эми бул көйгөйлөрдүн себептери физикалык себептер. Көп отуруу, мисалы, сууну туура эмес ичүү, тамактануу туура эмес болушу мүмкүн. Туура эмес тамактануу айтып өттүм, оор көтөрүү, төрөттөн кийин калууна келүү үчүн кам көрбөй коюу, мисалы, ашыкча салмак, ашыкча салмактын деле ойлордон көз каранды себептери бар, Бирок мындан да көбүрөөк себеби бул калыбыңызга келбей атсаңыз стресс, депрессия, дистресс, адатка айланып калган чарчоо, мисалы, гормондордун бузулушу, бул да стресстен жөндөн жөн эле гормонуң бир күн отурсаң эле бузулуп калган жок. Кудайым өзү биздин денени бат калыбына келе турган кылып, аябай жөндөмдүү кылып бат калыпка келүүгө жаратып койгон. Женская энергия жоголуп кеткен болушу мүмкүн. Мындай бат калыпка келүү үчүн аял экенин тааныш керек. Эмоцияларды сактоочу бөлүк аялда каяк? Жамбаш бөлүк. Ошондуктан аялдар өзүн бир аз унутуп кеткенде, бир аз таарынганда, бир аз кыжаалат болгондо, коркунуч, ачуулануу сезимдери менен, күнөөлүү сезимдери менен жашаганда, эркектин милдеттерин алып алганда аялда кистомиома, аденомиоз, эндометриоз деген оорулар уже аялды курчап алат. Кетет миомадагы жан дүйнө менен көбүрөөк иштейбиз, гимнастика, йога жасайбыз. Рак оорулары да кетет, билесиңер да, бизден рактан айыккан аялдар көп. Эгер жаңы операция болсоңор, анда уже жан дүйнө сабактарына көңүл бурасыңар, гимнастикага эрте. Могу операция болгон жерлериңе тыз ачышып жүргөн болсо, оруп жүргөн болсо. Эми андан кийин йога бар бизде. Интим гимнастика менен демек биз мына таз бөлүктү, курсак бөлүктү ушул жерде иреттейт экенбиз. Бирок биздин кол бар. Кол иштебесе бет картаят, бет түшүп кетет. Сан булчуңдары бар. Сан булчуңдары менен жакшы иштебесең, анда жатын жакшы калууна келбейт. Эмне үчүн? Бизде мына сан булчуң, сан бөлүктө тарамыштарыбыз бар, фасцияларыбыз бар, кан тамырларыбыз бар. Бул жак кыймылдабаса, демек жатын булчуңдары да жакшы кыймылга келбейт, Эми сан булчуңдарын иштетүү үчүн биз тизени иштетишибиз керек. Тизени иштетүү үчүн биз буттун ылдыйын икроножный мышцаны иштетишибиз керек. Икроножный мышцаны иштетүү үчүн биз согончокту иштетүүбүз керек. Согончок, таман жана муундарды иштетишибиз керек. Демек, дене бири-бири менен тыгыз байланышта. Жана мына далы жактарыбыз менен иштешибиз керек. Баштагы кан айлануу жакшыруу керек, баш, бут, бардык дене бөлүктөгү. Ал үчүн бизге эмне керек? Йога керек. Эгер йога керек болбогондо, зачем мага окуп, сабак берип, убактым кетирип? Зачем? Жок, йога сөзсүз керек. Эми йога менен кандай көйгөйлөрдөн арыласыңар угуп тургула? Кимде грыжа бар? Кимде моюн грыжасы бар? Моюн грыжасы жөндөн жөн болуп калган жок. Айым сыры курсунан кийин булардын баары чечилет. Моюн грыжасы көбүнчө бүттү, эми өз милдетимди өзүм
Мунун баарын өзүм чечишим керек. Жашоомдун архитектору да өзүм, куруучусу да өзүм, стройматериалдары да өзүм. Болду, өзүм менен өзүм болуп калдым. Өз көйгөйүмдү өзүм чечүүм керек дегенде адамда көп көйгөй пайда болот. Грибок, моюн грыжасы, мисалы, белде грыжалар, башка ойлорду ойлонуу, мунун баарын уже айым сырынан кийин, сабактардан кийин спокойно чечип аласың. Көйгөйүңдөн бат эле арыласың. Любой грыжа кетет негизи йога менен. Муун оорулардын түрлөрү кетет, кыздар. Мени Кудайга тапшырып койгула. Өзүңөрдү Кудайга тапшырып койгула. Адам эгер туура эмес кылса, мисалы да мен болбогон нерсени айтып атсам, мен Кудайдан корком. Корком Кудайдан. Мен силерге жакшы болсун, айыгып кетсин деп эмоцияга берилип айтып атам да. Муун оорулардын түрлөрү кетет, кыздар. Ревматойный артрит, артроз, мисалы, остеоартроз, эми биз кыргызча эмне деп айтабыз? Колум ооруйт, бутум ооруйт, мына колдорум шишип калат деп айтабыз. Ушулардын баары кетет. Турсам могу жактарым ооруп калат. Ушул тил менен айтайынчы. Мен башым ооруп калат, башым ооруй берет, ушундай дары ичип жүрөм дейсиңер го. Ушулардын баардыгы могу жан дүйнө сабактары йога менен спокойно кетет, чечилет, кыздар. Вообще дары ичпейсиңер, көзүңөрдүн нуру жанып калат. Кадимкидей женская энергияңар ойгонот. Женщина сезип каласың өзүңдө. И үйдө бир адамдын энергиясы оор болсо, ал бүткүл үй бүлөгө, керек болсо сенин үйүндө ит мышыгыңа чейин. Ошон үчүн мал эсин тартып деп айтылат. Ит мышыгыңа чейин сенин энергияң таасир этет. Сен ооруп калсаң, сенин балаңды ооруйт көбүнчө. Анткени сенин эмоцияңды бала жутуп алды. Мисалы, бир мисал. Сен бирөөгө таарынып, жек көрүп, уккуң келбей жүрөсүңбү, кыжырданып, бала сени көргөндө болду. Автоматтан бала сенин энергияңды көчүрүп алат дагы. Бала өзү түшүнбөйт, бирок бала ооруй берет. Ал эми сен сезимдериң менен иштейсиң, и бала дагы оору да жазылып кетет. Андай учурлар аябай көп, кыздар. Могу айым сырынан кийин эле, мисалы, мен балам ушундай ооручу, кийин байкасам оорубай калыптыр. Мен өзүмдүн үстүмдөн иштепмин дейт. Бул круто. Кыздар, вообще чудо сезим. Күчтүү. Элестеткиле, балаңарды дырылдатып, эртең менен ойгонуп, жукулдатып, тура эле тур, бас больницага барабыз деп, аны кыйнап, уколдарды сайдырып, мисалы, устаздар да айтат, биздин врачтар жакшы. Айыгып кетишибизди каалайт. Бирок тигил жакта медицинанын башында турган дары-дармек чыгаргандар сен айыгып кетишиңди каалабайт. Сен айыгып кетсең, 6 ай сайын лечение алып турбасаң, сенин балаң айыкпаса, аларга жакшы, сен дары аласың, бизнеси жүрүп атат. Сен оорубай калсаң, алар дарысын кимге сатат? Биздин аптекада иштегендер деле адамдын айыгышын каалайт. Биздин врачтар да аябай жан дили менен жардам бергиси келет. Бирок бул башынан ушундай түптөнүп калган. Ал эми мында сен уже дарысыз айыга аласың. Алтындарым, дарысыз айыга аласыңар. Могу ашказан, ичекилерде оорулар болсо, бөйрөктө оорулар болсо кетет, кыздар. Муундарыңар шишисе, шишибей каласыңар. Бүкүрөйүп калган болсоңор, түздөлүп каласыңар. Курсагыңар чыгып кеткен болсо, курсагыңар кирет. Шишиктериңер болсо, симпатичная женщина болуп, сексуальная, энергичная женщина болуп каласыңар. Вальгус болсо кетет. Көп аялдарда вальгус бар. Бутта косточка деп коет экенсиңер го, косточка деп алат экенсиңер. Вальгус түздөлөт, кетет, протрузия кетет. Йога менен стрессти чыгаруу оңой. Уйку стабилдешет. Адам стресс болгондо өтө көп уктап калат, же уктай албай калат. Менин концентрациясы жакшырат йога менен. Кан басым турукташат. Жүрөктөгү көп көйгөйлөргө жакшы. Өпкө иши жакшырат. Астма кетет. Шишиктер кетет, айланып кетейиндер. Энергияңар көбөйөт, жатын оорулардын көпчүлүгүнөн айыгасыңар. Мына ушундай көйгөйлөргө жалпы мен айтып өтпөдүмбү азыр? Могу ашказан оору, бөйрөк оору, муун оору, остеопороз дедим, грыжа деп атам, моюн грыжасы, кол бут деп айтып өттүм. Желкем ооруй берет дейсиңер. Холка деп атабыз, холка менде да аябай шишка болуп чыгып кеткен болчу. Азыр али толук кетип калган жок, бирок кетти. Холка эч нерсе менен кетпейт, дары менен кеткенди уктуңарбы? Эч жерден кетпейт, дары менен кетпей турабы? Чоңойсо чоңоет, кичирейбейт. А менде 2 жылда уже бар, бирок анча кичирейди, бир 20% калды, 80% кетти. Жакшыбы? Бул жакшы. Ал эми мен азыр жогоруда айтып өткөн көйгөйлөр, булар стресстен келип чыгат. Ойлор, тумандаган ойлордон келип чыгат. Жашоого болгон көз карашыман келип чыгат. Кантип көз караш? Менин күйөөм жаман. Менин күйөөм сасык, менин күйөөм жумот, менин күйөөм алсыз, менин күйөөм апасынын баласы, менин күйөөм абьюзер, менин күйөөм акчага сараң, менин күйөөм ушундай деген сенин ойлоруңдан, көз карашыңдан келип чыгат. Көз карашты оңдош керек, кыздар.
Силер айтышыңар мүмкүн, сен билбейсиңдер, мен канча тепкичтерди басып өттүм, силер мен басып өткөн жолду басып өткөн жоксуңар. Анан туура эмес уйкусу деп өттүм, Ушулардын баары кетет кыздар. Кайсыл учурда жасаганга болбойт. Могу тарамыштар үзүлүп кеткенде уже поздно, уже тарамыштар үзүлүп кетет, жүрөт, кургайт бир күнү уже үзүлүп кетет, разрыв болуп кетет. Анда уже поздно болуп калат. Ошо поздно болуп калганча табигый жол менен айыгып алгыла. Жатын сыртка толук чыгып кетет, толук сыртка чыгып кетет, түшүп калат жатын. Көтөрүп туруп, кол менен ичине салып коюшат, жууп туруп. Эгер ошондой абалда көп жыл жүрүп калган болсоңор, уже болбойт. Эми жан дүйнөдө көйгөйлөрүбүз бар, Так, кеттик кыздар, улантабыз. Ден соолукта кандай көйгөйлөр чечилет айтып өттүм. Кыздар, ушул көйгөйүңүздү чечкиңиз келеби? Жазыңызчы, чечким келет, дарысыз айыккым келет деп жазгылачы, эгер чындап кааласаңар. Чындап кааласаңар, мен ответ күтөм. Ушул көйгөйүмдү чечким келет кана, чечкиңиз келеби? Ооба, чечип алгым келет дегилечи, мындай, эгер кааласаңар. Контакт кылайлычы бири-бирибиз менен, жөн эле отуруп алып, мен дуалга сүйлөгөндөй сүйлөй бербейин. Абдан каалайм, чечким келет, дарысыз айыккым келет. Малатсы кыздар, малатсы. Болду кыздар, түшүнүктүү. Дептериңерге жазып алгыла, көйгөйүмдү чечким келет деп. Эми жан дүйнөдөгү кандай көйгөйдү чечкиңер келет? Жан дүйнөдөгү кандай көйгөй? Мисалы, күйөөм менен мамилемди, дагы кайнем менен мамилемди, кесиптештерим менен мамилем жакшы болбой атат. Мисалы, бирөө айтат, балам чалбай атат дейт. Дагы бирөө ушул стрессте жүрөм, жан дүйнөм ылайга батып калды дейт. Көйгөйүмдү чечким келет. Мисалы, көйгөй дегенде сиздин оюңузча кандай көйгөй? Көйгөй бул иштебесем тура албайм. Жөнөкөй эле көйгөй. Мисалы, бир аял айтат, күйөөм менин жанымда бол, мен сенин багам дейт, бирок ал аял айтат, мен иштемейин тура албайм дейт. Мен үчүн ушул көйгөй болуп атат дейт. Эгер сен иштебей калсаң, өзүңдү кандай сезесиң? Же күйөөң ачууланган кезде сен өзүңдү кандай сезесиң? Мисалы, балаң сага орой сүйлөп койгон кезде, укпай калган кезде сен өзүңдү кандай сезесиң? Күйөөң менен урушуп калган кезде кандай сезесиң? Өзүңдү башкара албай калганда өзүңдү кандай сезесиң? Мисалы, алсыз, керексиз сезем, маанисиз сезем, жагымсыз сезем, ачууланам, кыжырданам, күнөөлөйм, таарынам. Кандай сезесиз? Эми ушул көйгөйлөрүңүздүн, ден соолукта көйгөйлөр жөнүндө түшүнүп алдык. Эми жан дүйнөгө кеттик. Дал ошол кезде өзүңүздү кандай сезиңиз келет? Эмоцияларыңызды башкаргыңыз келет, тилиңизди туура жеткиргиңиз келет, жаркырап, жайнап өмүр сүргүңүз келет, сизге күйөөңүздүн жакшы мамиле кылышын каалайсыз, балдарыңызды урушпай мээримдүү эне болгуңуз келет, кайын журтуңузга оюңузду жеткирип айтып, өмүрүңүздүн тынч болушун каалайсыз. Эми кыздар, бүгүнкү тема өзү каралбай калган аялдар. Жан дүйнөсү же ден соолугу. Эмне каралбай калды? Жан дүйнө каралбай калдыбы же ден соолук каралбай калдыбы? Мунун баардыгы ачкачылык. Эмнеге ачкамын? Мен жылуу сөзгө ачканмынбы? Жакшы комплименттерге ачканмынбы? Кучактоого, өбүүгө ачканмынбы? Ден соолукка ачканмынбы?
акчага ачкамынбы? Эмнеге ачкасыз? Ачкачылыкты тактап алыңыз биринчи. Бул ачкачылыкты өзүмдү сыйлабадым, өзүмдү жоготтум, өзүн жоготуп алган бул абдан жаман көрүнүш кыздар. Мен бул абалдан ушул сабактарды берип жүрүп эле мен да өзүмдү жоготуп алдым. Бирок билим болгондуктан чыгып кете алдым. Бул эртеңки өмүрдө сенин баардыгы бир жипке тизгенде өтө берет деген нерсе жок. Жан дүйнөң тынч болсо, сен баардык жерде ден соолукта көйгөйдү чече аласың. Билим бар анткени сен билимге ачка эмессиң. Сен азыр ооба отношенияга ачка болуп турасың, ден соолукка ачка болуп турасың, бирок сен билимге ачка эмессиң да. Сенде эң негизги байлык бар. Сен ошол байлык менен чечип аласың. Туура сүйлөшө аласың, туура жолго түшө аласың. Билим сени эч убакта туура эмес жолго алып барбайт. Могу отношенияга, акчага, ден соолукка ачкалык бул билимдин жетишсиздигинен, билимдин жоктугунан, жан дүйнөнүн караңгылыгынан келип чыгып атат. Өзүңдү отко алып бардың да таштап жибердиң. Өзүң эркек болуп кеттиң. Бир вроде аялсың, чачың таралуу, бир сымбаттуу кийинип алгансың, көзүң боёлуу, алтын бриллиантты тагып алгансың. Бирок сен өзүңдү мен аялмын го, я женщина. Мен сексуальный аялмын, мен жылуу мамилеге ылайыктуу аялмын десең, сен тилиң айтат, бирок сен жан дүйнөң аны айтпайт. Барбы ушундай? Өзүң менен чынчыл болчу. Маселе өзүң менен чынчыл болгон кезде чечилет. Ошол кезде сен чечим чыгара аласың. Өзүң менен чынчыл болбай атсаң, сен чечим чыгарам өмүрүм үчүн деп айтпай эле кой. Дал азыр айтчы өзүңө. Бир аз отур. Ооба, сенин кулагыңда, мойнуңда бриллиант төгүлүп атат. Ооба, сен бир кийинип алгансың, брендтерди кийинип алдың. Же болбосо таптакыр кийимден да жок, жан дүйнөдө жок. Болду, сен же үйүң да таза эмес, казаның деле аппак эмес. Сен болду, жыгылып калгансың, бир комфорт зонага кирип кеткенсиң. Мамиле да жок сенде мүмкүн. Бир айтор бир тирүүнүн өлүгү болуп жашап атасың мүмкүн. Баягы барго балыкты элестеткиле, балык суудан чыгып калганда эмне болот? Чабалактайт, бирок ал сүзө албайт. Суудан чыгып кеткендиктен ал эч нерсе жей да албайт. Ага жашоо кызыкпы? Суудан чыгып кеткен балык. Жок, ага жашоо да кызык эмес. Кээ бир аялдар дал ушул абалга түшүп калат. Биздин кыргыздын көп аялдары суудан чыккан балыктай болуп калат. Сен уже өзүң жөнүндө түшүнүп киргенде, чечим чыгарганда, өзүң менен чынчыл болгону. Мисалы, балык суудан чыгып калат дагы, билбейт да, суудан чыгып калганын билбейт. Жөн эле чабалактай берет. Могу сууда сүзгөнгө аракет кыла берет да, бирок суудан чыгып калганын билген жок. Биринчи балык суудан чыгып калганын билиш керек. Кайсы жагына чыгып калганын билиш керек, сууга канча калганын билиш керек да. Мына ошондо анда возможность бар. Ошол жака талпынат, жөн эле туруп алып тыпырчылай бербейт. Көп аялдар суудан чыгып калган балык монтип бир тыпырчылай берет да. Тыпырчылап аткан учурда бирөө келет, мисалы, балыкты келип сууга салып коеюн десе, мен жакшы элемин дейт да, тишпечи мага деген сыяктуу келет да, бартыр вав баласын урат, аф күйөөсү менен урушат, аф кайын журту менен урушат. Бирок көчөдө кандайбыз? Көчөдө биз жакшы адам болуп көрүнүүгө мастербиз, туурабы? Көчөдө сен маска кийип жүрөсүң. Үйгө келгенде сенин чыныгы жүзүң ачылат. Үйдө гана биз чыныгы адамбыз. Уже сен 100% үйгө киргенде өзгөрөсүң. Баягы көчөдөгү сыпайы үн жок, сыпайы көз караш жок, баягы көчөдөгү маданияттуу адам жок. Адам таптакыр уже ою тумандап, бир суу жетпей калган балыктай болуп калганда не болот? Элге аралашкысы келбей калат. Көпчүлүк барган жерге баргысы келбейт. Тойго деле баргым келген жок. Мен могу жака баргым деле келген жок. Барбай эле коеюн десем, баланча жүр деп атат, ошон үчүн барып атам. Уже ал көчөдө дагы маска кийип жүрө албай калат уже. Өзүң менен өзүң чынчыл бол. Мен азыр эмнеден кыйналып атам? Жазгылачы. Неге ачка болуп атам? Бирок көпчүлүгүңөр
фокусту акчага коюп алгансыңар, отуруп алып ошол бүк түшүп тигесиң. Эртең менен 8 ишке кирип кетесиң дагы, кечки 8ге чейин тигесиң. Үйүңдө балдарың эмне болуп атат, магазинден бир чипс алып келип жеп атат, колбаса алып келип жеп атат, же тапкан акчаң үй алганга жетпейт, же башка нерсеге жетпейт. Канча өмүрүң ошондой өтүп атат, Сенде эмне бар? Жашоого болгон көз караш дурус эмес. Сен өзүңдү бир таштап койгонсуң, билбейсиң сен андан ары эмне кылышты. Коркунуч бар. Же акчага карата коркунуч, же болбосо күйөөм таштап кетсечи, оюмду айтсам, азыр жаман болуп кетет, айтуу вообще ужас, бир айтсам уже мен согушуп калам, урушуп калам, жаман көрүнүп калам деген сыяктуу коркунучтар бар. Билим болсо сен туура жеткире аласың. Хищник болуп каласың да. Хищник мисалы арстан, жолборс, мына коён, дагы бир нерсе кармап жерде эмне болот? Алар хищник, алар арстан. Мисалы эң бир нерсенин жакшысын арстанга салыштырат, мыктыны. Бүркүттөй деп бүркүткө, арстанга, карышкырга салыштырат. Карышкыр тоже хищник. Алар эмне кылат? Жей турган жемин шашпай, аңдып, жей турган аңынын, жеминин кыймыл аракетин байкап отурат. Сенде билим болсо эмне кыласың? Билимиң болсо, сен жана жей турган аңыңдын сага эмне үчүн мындай отношение кылып атат, мисалы айланаңдагы адамдар эмне үчүн мындай сүйлөп атат, түшүнүп аласың. Сен өзүңдү да түшүнөсүң, башканы дагы түшүнөсүң. Ал жерде мен азыр мындай айтсам болчу да эмес, мен азыр мындай сүйлөшүүм керек экен. Көрсө бул деген өзү 50 жашта болгону менен могу 5 жашта калып калган турбайбы? Мен 5 жаштагы балага 50дөгү киши бере турган нерсени талап кыла берипмин. Мен көрсө буга мындай мамиле кылышым керек экен. Гуманная педагогика, красный маркер, зеленый маркер деп булардын баарын айтып берем. Мага сонун кылып устазым айтып берген, мен муну дайыма колдоном. Силерде билим болгондо ошо оңой сүйлөшүп каласыңар. Иногда 5 жаштагы калып калган бала менен ошондой сүйлөшүүгө туура келет. Өзүңөр да 5 жаштасыңар, күйөөңөр да 5 жашта, денеңер чоң, бирок жан дүйнө жарды. Таарынычтарыбыз көп. Билесиңер байымдар, көп аялдарды карасаң, денеси сүйлөп турат. Көйгөйгө менде өмүр оргазм деген нерсе жок, мен күйөөм менен мамилем начар, или дагы бир көйгөйлөр бар. Сенде таарынычтарыңды жазчы, чыгарчы десең, өзү менен чынчыл боло албайт экен. Менде таарыныч деле жок да дейт. Сен таарыныч жок деп жашаганың менен сен аны улам басып атасың да, ал ичте кыйналып атат да. Анан бир күнү булт этип жатыныңан чыгат, миома болуп чыгат. Булт этип бир күнү киста болуп чыгат. Суу киста или дермоидный киста или эндометриозный или чыгат. Жан дүйнөң кыйкырат мындай чыкканда. Сен кыйкырбайсың. Денең сүйлөйт уже, денең реакция берет. Байкап көрчү, сен ким менен мамилең дурус эмес. Ким менен, мисалы, кайнежем менен, кайненем менен, күйөөм менен. Жарайт. Эми элестет. Мунун баардык түбү детстводан деп айтабыз, көп көйгөйлөрдүн баардыгы бизде детствода калыптанып калган. Дал азыр мисалы апаңызга чалдыңыз или атаңызга чалдыңыз, да? Чалган кезде сизде бир ички кыжаалатчылык, дароо бир реакция көтөрүлүп чыгат. Же болбосо таптакыр ата-энеден мээрим албаган, поглаживание албаган кыздар бар. Жаным, кызым, ананайың красавица, менин мурдуңан, сенин көзүңөн деген сөздү уккан эмес өмүрүндө. Ата-энесинин урушканын көргөн, акчалары болсо бир, көп акчасы. Бирок кечки ата-энеси кырылышкан, урушкан, апасы көп талап койгон, үйдү жыйна, мону мындай кыл. Атасы кечке ушундай талаптарды койгон, үй бүлөдө диктаторский режим. Сен көзүң балбулдап турса дагы, сен өзүңдү сезинбейсиң. Сезим жок. Не чувствую себя деп айтышат кыздар. Өзүңдү сезинбейсиң, чувство жок өзүңө деген. Ошондуктан сен өзүңдү 100% жумушка арнап салгансың, сен ошол жакта өзүңдү жакшы сезинесиң. Күчтүү мындай бир нерсе көтөрүлүп, басылып турат денеңдеги. Ушундай кыздар мого чалып көрчү атаңа или апаңа. Или алардан чалуу келгенде сен канча кечирдим деген менен ичиңдеги реакция
уже бір көтеріліп шығады, учуп шығады. Ар сайын. Биринчи ошол таарынычты түшүн, кабыл ал. Аны просто так таарынбайм деп жаап кое албайсың. Прям ошол сезиш керек. Таарынычыңды прям сез. Кимге таарынасың, эмне үчүн таарынып калдың? Прям могу таарынычты чыгар, сыртка чыгарыш керек. Кабыл ал, прям кабыл ал. И кабыл алгандан кийин таарынычты муну проживать этиш керек. Чыгарыш керек. Анан өзүңдү денеңди ошол кезде сезесиң сен. Өзүңдүн инсан экениңди, Кудайдын кулу экениңди сезесиң. Мисалы мен силерге айтам азыр. Жөн гана айтып көргүлөчү өзүңөргө. Мен муну түшүндүм уже. Мен муну секунд сайын айтам. Мен буга толук денем менен берилдим, жан дүйнөм менен даяр болдум. Мен 5 жыл дегенде даяр болдум. Көп эмгек кетти. Муну түшүнгөнчө мен өмүрүмдө сыноо боло берди. Тажап кеттим. Акыры көрсө, мен ушуну түшүнүү үчүн берилген сыноо. Я создание Аллаха. Демек, мен өзүмдү жазалоого укугум жок, өзүңөргө айткыла. Барыбыз, мен айтам, силер артыма кайталайсыңар. Мен өзүмдүк эмесмин. Мен Кудайдын менчигимин. Мен өзүмө өзүм менчик эмесмин. Демек, мен өзүмдү начар апамын, начар аялмын, күнөөлүүмүн, туура эмес кылып салдым ушул жерде деп жазалоого жана өзүм жөнүндө ушундай ойлоого мен укугум жок. Жана башкалар жөнүндө, ал мисалы кандай деп ойлодуң, билбейм, башкалар дурус эмес, ал ачуулуу, ал жумот, ал мындай деп ойлодум. Алар жөнүндө мындай деп ойлоого мен укугум жок деп айтып көргүлөчү. Буга сен дал азыр сен буга ишенбейсиң. Мен апам жөнүндө, апам мындай деп ойлоого мен укугум жок дечи. Мен атам жөнүндө мындай деп ойлоого мен укугум жок. Экөөнүн отношениясына киришүүгө мен укугум жок. Мен баланча кайнемди баланча дейгөө мен укугум жок. Деп көргүлөчү, бирок сен муну айта албайсың, точно айта албайсың. Сен азыр айтышың мүмкүн, деп түшүнөсүң, сен муну жашоо эрежеңе киргизе албайсың. Муну сен кан жаныңа сиңирип алышың керек. Кан жаныңа сиңиш үчүн буга чейинки түшүнүктөр кириш керек. Бул үстүнкү этаждары да. Сен биринчи этаждан лак эткизип 12-чи этажга, 30-чу этажга көтөрүлө албайсың го. Ошол сыяктуу эле сен биринчи этажга киришиң керек. Этап менен өтөбүз. Дал азыр сизде приоритет кайсы? Азыр эмнеге жанталашып жүрөсүз? Мына. Азыр үйдө отуруп карызга батып калдым дейт. Карыздан кантип кутулам деген ой. Карыздан сен кутула албайсың. Сен кутулбайсың. Карыз сеники эмес. Карызды төлөп берүүчү Кудай. Мен да карыз болгом. Сен ойлоруңду оңдойсуң. Акча жөнүндө, өзүң жөнүндө карыздын выгодасы бар сизде. Сиз өзүңүз түшүнбөйсүз, бирок выгодасы бар. Бизди ичибиздеги автоматтык сезимдер башкарат. Мисалы, бир аял айтат, мен карыз алсам гана мен бай болом деп ойлопмун дейт. Биринин шапкасына бирин кийгизе эле карыз болуп жүрө берем дейт. Сен ичиндеги биринчи акчага катыштуу ойлоруңду, өзүңө катыштуу ойлоруңду оңдоп алышың керек. Сен таарынып жашаган кезде карыздан арылышың ал. Демек, мен азыр карыздан кутулууга даяр эмесмин деген сөз. Сенде качан билим болсо, түшүнүк болсо, уже карыздан арыла аласың. Карыз көйгөй эмес. Сен даже карызды уже 1 айда кутулуп кетишиң мүмкүн, 6 айда кутулуп кетишиң мүмкүн. Аялдарда приоритет болот. Же ден соолук, же тазалык важный. Бир аял айтат, ушу үйүм таптаза болуп турса. Бирөө айтат, ушу балдарым мени укса. Балдарың укса эле сен бактылуу сезип каласыңбы? Балдарың удобный болуп калса да мейли, лишь бы балдарың укса сени десең, анан дейт, оказывается, жок. Мен көзөзүмдүн үстүмөн иштебем керек экен дейт. Приоритетти аныктоо керек биринчи. Приоритет кайсы? Акча, ден соолук или отношения?
бир приоритетти жазгылачы. Өзүңөр менен чынчыл болгула, дептер учканга барбы, жаныңарга жаза калгыла да. Прям жазып туруп арасынан бирөөсүн тандайсыз, кайсынысы сиз үчүн важный. Сен тил менен сүйлөп кое бересиң. Бир логиканы кошобуз да, акылды кошобуз да сүйлөп алабыз. А бирок сен сезимдериң башка нерсени айтып турган кезде сен чече албайсың. Чурка аз балдарыңарга айткыла, жаныңарга мага бир ручка дептер бере кой деп айткыла, и жазгыла. Кайсылысы? Акча, ден соолук, отношения. Сен үчүн кайсы важный? Кайсыл көйгөй биринчи чечилиш керек? Отношения. Акча дейт. Ден соолук. Отношения дегендер важный. Акча бул энергия бар жерге келет. Акча бул энергия менен барабар. Акча бул ишеним. Эгер өзүң жөнүндө түшүнүгүң дурус болсо, адамдарга ишене алсаң, жана адамдар менен коммуникация кура алсаң, акча бул адамдар аркылуу келет да, распы? Мектепте иштейсиң, окуучуларга сабак бересиң, айлык аласың. Мисалы, биздин менеджер кыздар адамдар менен сүйлөшөт, и зарплата түшөт, мисалы да. Мен силерге сабак өтөм, сүйлөйм, мисалы. Баардыгыбызда ушундай. Соода кылат базарда, адам, аял, эркек или коммуникация курат, адамдар менен аралашат, анан соодасы жүрөт. Акча бул адамдар менен болгон мамиледе. Эгер сен өзүңө ишенбесең, адамдар менен ишенбесең, төмөн сезинсең, өзүң жөнүндө ишеним дурус болбосо, сен товарыңа дагы мындай дурус көз карашың жок, ишенимиң жок. Мында сомнение менен отурасың да. Мында соодам эмне болот? Болбойбу? Болбойт. Мектепке барасың, өзүңө ишенбейсиң, барасың дагы, ичиңде жараң бар, баланын башына бир чабасың, мектептен иштен кетип каласың, или сен көп сабак ала албайсың, сени жакшы жумушка да сунуштабайт мектепте. Мисалы, ишеним жок, сен көтөрүлө албайсың, көп сабак ала албайсың, мугалим болсоң. Врач болсоң дагы сенин постоянный пациенттериң аз болот. Анткени сен өзүңө ишенбейсиң. Ичиңде мен дурус эмесмин, ушу дурус болсом экен, көзүмдү көрсөтсөм экен деген ичиңде сени кыйнап турган бир сезим бар. Акча бул ишеним болгон жерде келет. Эгер сен текебер болсоң, моундай болсоң, анда адамдар сенден качат, мында да акча жок. Бул сага өзүңдү таны деген эле бир көйгөй. Негизи карыздын артында бир жакшылык бар, силер муну билбей атасыңар. Акча менен келген сыноо бул эң оңой сыноо. Ушул көйгөйлөрдөн арылгыңыз келеби? Жер которбой, акча коротпой, аз акча менен совсем бекер эмес, албетте. Аз акча дегенде 1000 сом, 2000 сом эмес, анткени бул уже билим бар. Бизде айым сыры курсу старт алат жакында. Азыр мен силерге 1 саат сүйлөп берем, макул. Мен силерге чыга турган жолду айттым. Кыздар, мындай 1 саатта мен силерге чыга турган жолду айта албайм. Анткени биринчи түшүнүш керек, көйгөйгө эмне үчүн батып калганыңды түшүнүшүң керек. Андан кийин этап менен чыгабыз. Сен азыр мына менин аудиториям көбүнчө 30+ экенсиңер, 30, 60, 65, 64 экенсиңер. 60 жылдык көйгөйдү сен 1 саатта чече албайсың да. Мен азыр силерге жолдорун айтып берем. Мүмкүн деген жолду көрсөтүп атам да. Мүмкүн деген жолду. Айым сырына катышкандан кийин, кыздар, если аткарсаңар эле, айым сыры курсу 2 тарифтен турат, жаңыланып атат, биринчи эмес, экинчи эмес, үчүнчү жолу жаңыланып атат. Мен өзү курсту өтүп аткан кезде да жаңылап турчумун, и азыр дагы да терең жаңы билимдер, жаңы тажрыйба менен жаңылап атамын. Мого кандай көйгөйүң болсо чечилет. Чечилбей турган көйгөй жок. Кандай көйгөй болсо, ар бир аялдын көйгөйүнө жараша сабакта билим бар. Эгер акчада көйгөйүң болсо, акчадагы көйгөйүң чечилет. Андан сен проблема кылыштын кереги жок. Ал акча проблемаңды Кудайым бат эле чечип коет. Сен үчүн бул чоң көйгөй, бирок Кудай үчүн бул бир кыпыңга да арзыбайт.Ийненин көзүндөй дагы көйгөй эмес. Ал Кудай Таала, Алла Таала дүйнөдөгү бүтүн тоо ташты карачы, бир айланыңда тоо таш бар чыгар, чоң бир этаж үйлөр бар чыгар, жанында бир дарак бар чыгар, опол тоодой сенден 10 эсе келе турган, баардыгын былкылдатпай кармап турган, көлдү, океандарды дүйнөдөгү баарын былкылдатпай кармап турган бир Алла Таала го. Анан ошонун алдында сенин карызың бир болбогон нерсе. Отношенияңды дагы Алла Таала чечип берет. Сага жакшы боло тургандай кылып, сага пайдалуу боло тургандай кылып чечип берет.
любой адам менен отношенияң чечилет. Болгону сен аракет кыласың. Аракет сенден. Ишеним менен аткарасың. Бүттү. Ал натыйжа жаратуучудан. Эч кандай айга учуунун сага керек эмес. Бизде эки тариф бар. Тарифтердин баасын айта кетейин, сурап атасыңар баягыдан бери. Про тарифи 3990 сом. Ал эми дагы да терең өзгөрөм, толук өзгөрөм. Мен жаңы деңгээлге чыккым келет. Отношенияда, акчада, ден соолукта десеңиз, анда VIP тариф 6990 сом. 3 ай бирге окуйбуз. 3 ай кыздар, негизи 3 ай деген бул уже 90 күн. Күндө 1%дан өзгөрүп отуруп, сен не деген керемет өзгөрүштөргө жетишесиң. Толук ден соолукта көйгөйлөрүң чечилет, сабактарды сактайбыз. Болгону аракетчилерден только акчаны салып коюп эле. Акчаны салыш оңой го, мен банкта чатып келсең дагы бир эткизип салып коет экенсиң, болду. Мындай өзүңөргө акча бөлүүгө убакыт бөлбөйсүңөр. Мына карасаңар кыздар, мына акчасы боюнча дагы бир жолу айтам. Про тариф 3990 сом акция менен. 3990 сом. 50% жеңилдик менен. VIP тарифи жеңилдик менен 6990 сом элестет. Ушул көйгөйлөрдөн арыласың деген кезде сизде дароо уже өзүңүзгө акча жумшагыңыз келбей кетти. Эми карасаңыз, бирок сиз өзүңүзгө көйнөккө акча сала аласыз. Эртең барасыз дагы акчаңызга көйнөк аласыз. Күчтүү болуп жасанып тойго жарга барасыз. Шеринеге кошулдуңуз, аялдар менен ушак, башка. Болду, бака-шака отурдуң, жедиң, келдиң. Алтын алдың, алтын алып алдым, эмоцияларың күчтүү. Бирок мунун баары компенсация. Компенсация деген бул эмне? Ичиңдеги боштукту бөлүп төлөө барбы дейт, М+тан бар ооба. Ичиңдеги боштукту жабуу. Ичиңде мен начармын, мен дурус эмесмин, мен жагымсызмын деген сезимдер бар. Сен улам компенсациялай бересиң. Жакшы кийим менен, алтынын бара бирле айланат. Компенсация чоңое берет да. Ичиңдеги боштукту, ичиңдеги жаманмын деген сезимди компенсациялап жаба бересиң. Бир буюмдар менен компенсациялай бересиң. Алтын ала коесуң, кийим ала коесуң. Бул компенсация чоңоет, бирок сенин көйгөйүң ошол боюнча кала берет. Оффлайн формат. Мен тренерлеримде 7000 сом, менде 15000 сом. Мен көбүрөөк жан дүйнөңөргө дагы басым жасайм. Эми бул акция токтойт. 24 саат ичинде каттоону жабабыз. Уже буюрса курс старт алганы турат. Ким жазылса, уже өмүрүңүздө өзгөрүү. Алла Таала берет, албетте кепилдикте, натыйжа Алла Тааладан. Бирок мен Алла Таала берген билимдерге таянып, ишеним менен айта алам. 24 саат ичинде уже каттоону жабабыз. Анткени биздин кыздар дагы темир эмес. Бөлүм башчы, копирайтер, сторис мейкер, маркетолог деген бар, менеджер, куратор деген бар. Алар темир эмес, алардын да бала чакасы бар. Алар да үйдө эс алыш керек, үй бүлөсүнө көңүл буруш керек. Силер менен байланышкан эч ким болбой калат. Мен оффлайн сабак берем, онлайн сабак берем, мен жетишпейм. Кээде аялдарды карасаң, курска катышканы милдет кылып алат да. Мен эртең деле жооп берет деген сыяктуу. 24 саат ичинде уже каттоо жабылат. 3-үндө аялдар менен биз курсту баштайбыз. 3-үнөн баштап окугандарда уже жан дүйнөсүндөгү жана ден соолугундагы көйгөйлөр күндө 1%тен чечиле баштайт. Күндө 1%тен чечилип отуруп, жакшы окуса, уже 37 күндө канча пайыз чечилүү? 3 айда канча пайыз чечилүү? Күндө 1%дан көйгөйдү чечип отуруу бул жакшы го. Күндө, если сен көйгөй менен иштебесең, күндө 1%дан көйгөй кошулат. Сен туманың
Кой улай берет, алдыңда турган кой улай берет. Коркунучтарың көбөйө берет. Сен барган сайын үмүтсүз болосуң. Ооруңдун үстүнө оору кошулат. Шишигиңдин үстүнө шишик кошулат. Майдын үстүнө май кошулат. Муундарың бара-бара алсырай, жатының түшкөндөн түшө берет. 1% оору кошулуу эмес 3-нөн баштап. 1%дан күнүнө оорудан арылуу жакшыбы? Ким каалайт? Каалайсыңарбы? Ким кааласа, анда акция менен жүгүрүп калгыла. Жана айтмакчы кыздар, бизде 10 күндүк марафон болгон, интимная гимнастика болду, йога болду, жана 3 эксперттен сабак болду. Менден сабак болду. Жана бала тарбиялоо боюнча Рана Ахматовадан сабак болду, жана Венера Бокотаевадан аял эркек мамилеси боюнча да күчтүү сабактар болду бардыгынан. Ошол сабакты баарыңарга белекке беребиз. Белек просто бонуска беребиз. Көйгөйлөрүңөр, ал көйгөй сен үчүн көйгөй. Сиз чоңойтуп алдыңыз көйгөйүңүздү. Сиз муну көйгөй көрүп отурасыз, бирок Алла Таала үчүн бул көйгөй эмес. Эгерде сени акчага катыштуу коркунуч байлап ээлеп турса, башкарып турса, сен өзүңдү башкара албайсың. Сен по-любому ката кетире бересиң. Ката үстүнө ката үстүнө ката. Могу жакта Салтанат айым кайра жазып атат. Салтанат айым канча жолу суицидке барган аял, өзүнө кол салгысы келген аял. Могу жакта жан талашып жазып атат Салтанат айым. Эмне үчүн жазып атат? Мага жазып аткан жок. Силерге жазып атат. Жан талашып атат. Окугула, өзгөрөсүңөр деп жазып атат. Матка, спираль жөнүндө, спираль болсо деле жасай бересиңер. Андан эч кандай проблема жок. Кийинки окууңар качан болот? Жок, көпкө чейин өтпөйбүз. 61 жаштамын, мага керекпи дейт. Сизге абдан керек. Сизде органдарыңыз бар да, туурабы? Жазып атасыз, демек сизде жан бар. Булчуңдар слабый болсо да жан бар. Сизге сөзсүз керек го. Прям азыр керек сизге, прям азыр керек. Бизнес 37 катышыңыздар. 3 жыл мурун катышып, үй бүлөм сактап калгам дейт. Ажырашам деп кетип калгам дейт. Эми ден соолугум үчүн катышып атам. Сонун сабактар болот. Жан үйдөн атазат. Машаллах. Режим дисциплина керек. Режим дисциплинага түшөсүз буюрса. Акчадан чыгып ден соолукка кам көргүм келди. Вот, молодец. Ден соолукка кам көрсөңүз, акча негизи биз чуркай турган дүнүйө эмес. Акча сиздин артыңыздан чуркай турган дүнүйө. Эндометриозго жардам бербейт токтум эле. Интим гимнастика жардам бербейт. Эндометриозго сен ичиңде таарынычтарың көп, бирок сен сырттан унчукпай, темирдей болуп жүрө бересиң, ичиңде катылып калган, жатының сүйлөй баштайт. Тазовый органдар сүйлөй баштайт, анан сен эндометриоз жана башка боло баштайсың. Ошон үчүн мен жан дүйнө сабактарын сөзсүз кошомун. Мен кызыма жиним келе берет дейт. Эртең бул деген мындай, кыздар, мен бир нерсени түшүндүм. Бир стресс болгон кезде мен ойлодум, эгер мен азыркыдай стресске түшүп калышымды 20 жыл мурда билгенде, дедим, мен мындай кылбайт элем дедим. 20 жыл мурда мен ушундай стресске түшүп калышымды билдимби дедим. Билген эмесмин. Анан дароо аялдарга сабак берип, аялдар менен тыгыз күндүз да түндө да тынымсыз байланыштасың да аялдар менен. Ойлодум, аялдар да муну билбей жүрүшөт дедим. Азыр билим албай жүргөн аялдар билбей атасыңар. Канча жылдан кийин ыйлап каларыңарды, канча жылдан кийин бир тыпырчылап каларыңарды билбей атасыңар. Ошон үчүн сезимдер менен иштегиле. Жүрөк, мен өтө жакшы сабактарыңызды кабыл алдым дейт. Жолдошумду. Молодец. Тойчубекова, Тойчубаева Зура. Сонун тандоо кылдыңыз. 79да катышкам, азыр дагы катышам. Молодец. Вообще тандооңуз сонун. Жакшы тандоо кылдыңар. Буга чейин канча жолу катышкан болсоңуздар дагы мындай эч ойлонбой катышсаңыздар болот. Могу жакта кыздар аябай пикирлерин билдирип атышат. Айымдардын пикир билдиргени бул
баягы кандай десем, ушу сиздерде өзгөрсө экен, өмүрүндө бир өзгөрүү болсо экен деген айымдардын изги тилеги. Көп айымдар отуз бергиси келди, запрос таштады. Мен араңыздардан азыр бирөөнү тандаймын. Сажира, мен сизди номер калтырабыз. 24 саат ичинде каттоо жабылат. Көйгөйлөр бар экен, катышты. Молодец, супер, сонун тандоо кылдыңыз. Жолдошум бир аз кыйнап атат. Жолдошуңуз кыйнап турган жок, сиз. Көйгөй сизде. Менин көз карашымда, менин оюмда. Өзүңдүн көз карашыңды түздөмөйүн, өмүрүңдө эч нерсе точно чечилбейт, айтайын. Мен бүгүн как раз офлайндагы айымдарга ушул билим менен бөлүштүм. Көз оңдоо, ойду оңдоо, көз карашты оңдоо методикасын бердим. Буюрса, сиздерге да бул методиканы берем. Жаным Венера, очень умоляю дейт. Катышкыла дейт. 1 миллионго татыктуу туура айтасыздар. Кийин берген акчаңыздарга уяласыздар. Кошула албай атат дейт Сажира. Эмнеге кошула албай атасыз? Мен 3-чү жолу сизге дагы запрос берип көрөйүн. Кыздар, айымдар азыр отзывдары менен бөлүшкүсү келип атат. Салтанат айым, сиз эфирде болсоңуз, кошулууга даярсызбы? Мен сизди алат окшойм. Сиз отзыв бергим келип атат аялдарга дедиңиз эле. Офлайн, онлайн форматта кайсыл форматты тандасаңыз дагы өкүнбөйсүз. Албетте күчтүү билимдер бар. Үндү. Всё. Болду, үндү коштум кыздар. Үндү коштум, проблема жок, болду. Могу жакта бирөө жазып атат, жолдошумду кармап алдым, машинада жылаңач дейт. Өтө жагымсыз. Ох, азыр кыздар телефонду өчүп. Биринчи кабыл алыш керек. Сиз кабыл албай, өмүрүңдө эч нерсе өзгөрбөйт. Мисалы, өмүрдө кандай ситуация бар? Мына бирөө айтып атат азыр, күйөөм мени сыйлабайт деп атат. Бирөө айтып атат, балам чалбай атат деп атат. Бирөө айтып атат, күйөөмдү кармап алдым деп атат. Даже чач тараган энергиям жетпей атат дейт. Ошону жазгыла, прям. Даже эмне үчүн чач тараган энергияң жетпей атат? Энергияң сен башка жака агылып атат го. Эмне үчүн сен энергияңды башкара албай атасың? Энергияң кайда кетип атат, кайсы дырмайын, энергияң только ага берет. Слив, өзүңө энергияң жок, органдарыңды башкарууга. Анан бир күнү ооруп каласың. Биринчи кабыл алуу. Ушундай болду деп, анан чечим чыгар. Кандай чечим чыгарасың? Күйөөң менен бирге каласыңбы? Же кандайды каалап турасың? Чечим. Күйөөң менен бирге турууну тандоо деген сөз бул болду. Кечирип салып аны. Сен кечирип салбайсың, бүттү, ал жүрөктө бар нерсе, сен муну толук унута албайсың. Болгону мындан кийин чечимге жараша өмүр сүрүү.
ошого жараша аракет этүү. Ал жерде уже сүйлөшүү, дисциплинага түшүү, өзүңүздү баягы жертва кылбай, адам катары өзүңүздү кабыл алуу, бул жерде көп эмгек бар. Уктасам деле чарчай берем. Стресс, хронический стресс. Алым жок жашоонун кызыгы кетти. Стресс, ойлор бар, бир ойлор сени башкарып атат. Күйөөм мага башка алып бер дегенден ажыраштым дейт. Болду, уже сиз чечтиңиз, ажыраштыңыз. Мындан дальше кандай кылам алдыда? Мен трубам непроходимость деген Салтанат айым кетпей атат. Азыр көрөйүнчү кабыл алып. Трубам непроходимость кантип ачылат? Ойлорду оңдош керек кыздар. Мунун баарын айым сырында сонун кылып айтып берем. Иншаллах чечилет. Энергия 0. Ошол дырканы жапкыла деп атам, Онлайнды кантип билебиз дейт. Мен силер түшүнө турган кылып, жаныңарда тургандай кылып айтып берем. Менин жолдошум игроман, ошону айынан ажырашсам болобу дейт. Жакында башка аялы баласы бар экенин билдим дейт. Эми ажыраш деп мен айтпайм албетте. Мында негизи мындай да. Үй бүлөдө бир адамда ушундай көйгөй болуп атса, бүтүн үй бүлө киришүү керек. Мисалы, киришүү дегенде биздиктер эмне кылат? Байкеси чалат, атасы чалат. Эмне болдуң, бала? Какта жүрөсүң? Дагы да жүрүпсүң го, мен сени уктум. Балдарың карабайсыңбы? Сага экинчи аялды ким коюптур? Деп чыгат да могу жакта жакындары. Нет. Адамдар эгер жаман сөз менен бирөөгө таасир бере албашын билсе дейт. Адамдар жакшы сөз менен гана оңолорун билсе, жаман сөз айтпайт эле дейт. Бүтүн үй бүлө киришиш керек. Кайтыш болгонун алам оюма кетти. Кабыл алыш керек. Кабыл алуу, только кабыл алуу. Сен кайра балаңды кайтарып албашыңды кабыл алуу. Ыйлап. Мен азыр өзүмдү ушундай сезип атам деп башыңды бир жер чапкылап ыйлап ал. Кабыл ал. Мен кабыл алдым. Аллахка тапшыруу болду. Мындан ары кандай өмүр сүргүң келет, чечим чыгаруу. Ал сен өз алдыңча отуруп алып чечим чыгарсаң элестет. Мына кыздар, силер чечим чыгардыңар. Кабыл алдыңар. Бирок силерде наставник жок. Наставник жок, силер дальше алып кете аласыңарбы? Жок, алып кете албайсыңар. Айым сырында силерге мен наставник болом. Менин сабактарым, проработкаларым, практикаларым силерге наставник болот. Сен калып калбайсың. Могу жерде эмне кылыш керек эле дебейсиң. Уже сенде билим бар. Бардыгы этап менен кетет. Сен унчукпай берилген сабакты карай бересиң, суроо жоопторго киресиң, сурооңду бересиң, түшүнбөй атканыңды группадан бересиң. И уже сен жалгыз алмадан бактан алма сабагынан үзүлүп түшүп калгандай болбойсуң да. Сен алманын башында турган, то есть бир дарактын башында турган мөмөсүң. Сен команда менен биргесиң. Кабыл ала албай, жүрөгүм катып калган. Вот ошон үчүн силерге билим керек. Менин күйөөм 7 жылдан бери Россияда, ал жакта үйлөнүп, ар ким менен жүрөт, бизди дагы коюп жибербейт дейт. Мына көрдүңөрбү кыздар? Мунун баары сен мага боло берет деп жашагандан, сен жашоо жөнүндө түшүнүгүң жок болгондон, бул вообще дурус эмес. Сен адамсың го, сен дагы дурус үй бүлө курушуң керек. Бул вообще болбогон нерсе го. Бардыгы билимдин жетишсиздигинен келип атат. Ошон үчүн энелер өзүңөр да билим алгыла, балдарыңарда жертва болбой жашаш керек. Өзүн жакшы көрүп, түшүнүп жашаш керек. Жартандоодо адашпаш керек. Күйөөм мени укпайт, күнөөлөй берет. Эми ал сен айтканыңды угуп калууга милдеттүү эмес да. Түшүнүшө албайбыз десеңиз туура болот суроо. Түшүнүшө албай атабыз, бири-бирибизди кабыл ала албай атабыз десеңиз, уже бул жакта запрос башка. Туура суроо берсек, багытты туура тандаш керек. То есть кыздар, карасаңыз, мен укпайт. Бул уже суроо эмес. Сен мен укпайт дегенде күйөөң уга турган сабак бар деген нерсе жок да. Түшүнүшүү деген бар. Бири-бириңе көз карашты оңдоо деген нерсе бар. Аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт деген нерсе бар.
бактылуу болгусу келген адам ар дайым аракет кылыш керек. Эркек дагы эгер чындап бактылуу болгусу келсе, аял аракет кылбай атса, эркек да аракет кылуу керек. Бирок үй бүлөдө мисалы бактылуу болушту ким каалайт? Күйөөм да каалайт, мен да каалайм. Бирок мен билим менен аракет кылам. Бул плюс. Менин үй бүлөм үчүн плюс. Күйөөм токол алды, кыздарым чоңоюп калганда стрессте жүрүп чыктым дейт. Азыр көкүрөгүмдүн ичинде бир нерсе мыкчып кыйналам. Ошол сезимди чыгарыш керек. Именно ошол сезим сизге көйгөй алып келген. Көйгөй мына карагылачы кыздар, вообще карагыла. Жолдошум көп жылдан бери измена кылат. Сен адамсың го? Сен өзүңдү өзүң измена кылып салгансың. Сен өзүңдү измена кылдың. Сен акчага сен өзүңдү алмаштырып алдың. Сен өзүңдү эркек ролуна алмаштырып алдың. Сен өзүңдү мүмкүн сен апаңа күйөө болуп кеттиң, апаңдын көйгөйлөрүн чечип, ага акча берип, ага үй алып берем, баланча кылам деп, сен бир тууганыңы көйгөйүн чечип, анын бир түйшүктөрүн артып алдың, сен өзүңө измена жасадың. Бул жерде мен күйөөңдү актап турган жокмун. Вообще күйөөңүздүкү дурус эмес. И башынан сен өзүңдү унутпооң керек эле. Башынан сен өз ролуңда өмүр сүрүүң керек эле. Азыр да кеч эмес. Сен бүгүнтөн өзүңдү чогулт, жыйна, чачылып кеткен өзүңдү. Баягы энергия кайсы жака кетип атат, ошол дырканы жап. Анан сен энергияга толосуң дагы өзүңдү башкара баштайсың. Мен кетип калайын десем, мени да кое бербейт. Могу сыймыктан жазып атасыз го Акмарал? Мен кетип калайын десем, мени да кое бербейт. Сыймыктан жазып атасыз го, мен керекмин, я нужная, оказывается дегендей. Айланып кетейиндер. Бул жерде сен кетип кал деп турган жокмун. Сен өзүңдү тааны. Сен могу күйөөң сени да кое бербей, же сенин жаныңда эмес. Сен бул жерде бир буюмсуң да. Илгери бир күйөөң машинага запчас алып койду эле. Ал запчас бир күн керек болуп калышы мүмкүн. Ал уже запчас, мисалы кошуна сурап келет. Күйөөң запчас алды да. Бир күн кошуна сурап келет. Могу запчасты мага берип турчу десе, жок, бул меники дейт, мен муну бере албайм дейт да. Ошол сыяктуу жашап атасың да. Жакшы да мени ыргытып жибербейт экен деп сыймыктан жазып атасыңар го могу жака. Мени кое бербейт деп, мени ыргытпайт экен деп. Өзүңөрдү ненужный сезесиңер. Ошол мен керек эмесмин деген сезим силерди башкарып атат. Вот именно ушул сезимдер менен иштейбиз. Мааниси сезет аял, ошондой мамиле кылынат. Керексиз сезет аял, билбейсиң сен. Мына карачы, күйөөң башка аял алып алганда өзүңдү кандай сездиң? Керексиз сездиңби? Жагымсыз сездиңби? Начар сездиңби? Маанисиз сездиңби? Акылсыз, акмак, кем акыл сездиңби? Вот именно сени ушул сезимдериң башкарып атат. Сен ойлонгончо бул реакция чыгат. Кантип чыгат? Бир жөнөкөй жерди айтайынчы. Мисалы, күйөөң эчтен кирди, эмне тамак даяр эмес деди эле. Эмнеге даяр эмес болгонун сен ал жерде айта албайсың. Тыпырчылап сен ал жерде сен коенек болуп каласың. Анткени сенин могу жагыңда мен маанисизмин, мен начармын деген сезимдер сенден биринчи учуп чыгат. Фык этип чыгат. Всегда сен күйөөңө айтасың, мен өзүмдү мындай ненужный сезип атам. Мага бул абдан больно болуп атат деп айтайын десең, сен бул сөзүңдү тилиң күрмөлүп, чайналып, тилиңди туура жеткизе албай, топ айтасың. Анткени сен оюңду түздөрдөн, сөзүңдү түздөрдөн биринчи мен начармын, мен жагымсызмын деген сөзүң башкарып чыгат. Реакция көтөрүлүп чыгат. Вот именно ошол реакцияны оңдош керек. Мен жаңы келинмин, алысынын менен жакшы эмесмин, анын эки жүздүүлүгүн көтөрө албай атам. Ал эки жүздүү болгон кезде өзүмдү кандай сезип атам? Если жакшы болуп кетсем, мен ал жерде кандай болуп калам? Мисалы, сиз жакшы болуп кеттиңиз, ал эки жүздүү болбой калды. Ал жерде сиз өзүңүздү кандай сезесиз? Сиз анын эки жүздүүлүгүн көтөрө албай аткан жоксуз. Сиздин өмүрүңүздө несправедливость көп болгон, салыштырылуу көп болгон, адилетсиздик көп болгон. Ошондуктан сиз жаңы келин болуп барганда, сен Кудайдын алдында жакшы инсансың. Сен мыктысың деген бир сизге сабак бул. Эгер ал эки жүздүү болбой калса, мен ал жерде өзүмдү жакшы сезинем. Сизде ушул нерсе бар го. Негизи ал өзүнө өзү жооп берет. Сен деле ошондой десеңиз, деп коюп өмүр сүрө берсеңиз болот негизи. Бирок сенин сезимдериң башкарып атпайбы? Кыжырыңды келтирип, баягы адилетсиздик сезими могу жакта көтөрүлүп чыгып атат.
Менин күндөн күнгө алым кетип эч нерсеге кызыгуум жок болуп баратат. Эптеп эле күн өткөрүп жүрөм, кечке нерв болуп жүрөм. Мындай абалдан аракет кылсам дагы чыгасыз. Айым сырына жазылып алсаңыз, и жөн эле акчаны салып коюп жамбаштап жата бербегиле. Сабак бүгүн сабак экен деп коюп жата бербегиле да. Жата бергенден көйгөй чечилбейт, айланып кетейиндер. Мындай нерсе бар да, жүрөктө нейрит деген бар. 1991-жылы америкалык окумуштуулар тарабынан изилденген. Нейрит жүрөк мээден биринчи жаралат. Нейритте көп маалымат бар. Нейрит, мисалы биз акыл менен, мээ менен чечебиз. Мен азыр мындай кылайын, мисалы той кылабыз, тойдо мынча адам чакырам, мындай место кылам, баланча столго баланчаны отургузам деген тема болот мисалы тойдо. Ал эми ал акыл менен жасалган жумуш да. А сиз сезимдер менен жасалган жумушта, мисалы тойго барып укмуш сүйлөп жибересиз, тойдо сөз берет, сизге калтырабай, титиребей сүйлөйсүз, мисалы оюңузда күйөөңүз менен жакшы сүйлөшөсүз. Вот именно күйөөңүздүн жанынан келгенде же тойдо мисалы эмне болуп каласыз, тилиңиз чайналып, титиреп, сүйлөшө албай, дирилдеп каласыз, ыраспы? Эмне болду? Бул жерде акылың иштеп атты эле жакшы эле. Эмне болду сага? Сенин могу жүрөктөгү нейрит башкарып атат. Могу жакта сизде кандай түшүнүк бар жүрөктөгү нейритте? Могу жүрөк болсо нейритте эмне деген маалымат бар? Сен дурус эмессиң, элдер сага азыр күлүшөт, сен татыксызсың, сен начарсың деген сезимдер бар. Мүмкүн атаңыз сизди аябай катуу зекип койгон, уруп койгон мүмкүн. Ошондуктан сиз күйөөңүзгө барып оюңузду ачык айта албайсыз, эркелей албайсыз. Атаңыз мүмкүн сизди таштап кеткен. Эми ар кимде ар кандай тагдыр. Зоб психологиялык оорубу? Ооба, албетте. Оору кетет. Жан дүйнөнү дарылайсың. Мына айым сырында сен эмоцияларың менен иштейсиң. Сезимдериң менен иштей бересиң, кайсыл ооруң айыгып кеткенин билбей каласың. Bir күн эле сенде зоб кетип калган болот. Bir күн эле сахарный диабетиң кетип калган болот. Bir күн сенин балаң айыгып калган болот. Эмоцияларың менен иштей бер, болду. Анан только эмоциялар менен иштегенден чечилбейт, себеби стресс денеде сакталып калганда. Мына азыр мен силерге дагы бир жолу жанагы суроону берем. Дептер ручкаңар болсо жазып алсаңар андан жакшы. Акыркы жагымсыз ситуация. Эстегиле же жазгыла же көздү жумуп туруп эстегиле. Акыркы өзүңдү начар сезип калган же мындай сага неприятный бир учур качан болду? Вот. Ошол жерде сен өзүңдү кандай сездиң? Керексиз сезип калдың, маанисиз сезип калдың, сен бир шарттуу гана мындай баалана тургандай сезип калдың, или начар сезип калдың, или дагы бир нерсе. Эми карачы, денеңдин кайсы жеринде реакция бар? Көкүрөктөбү, тамактабы? Денеңдин бир жери кысылып кетти, байкасаң, тамагың, көкүрөгүң ичиң кысылып кеттиби? Кысылуу болдубу денеңизде? Кыжырдануу. Вот ошол кыжырдануу кайсы жерде турат? Телонун кайсы жеринде? Тамакта, көкүрөктө, курсакта, мүмкүн башта. Тамагым. Мына көрдүңөрбү? Бул уже эмоциялардын 3 күндөн ашык денеде жүрүп сакталып калганы. Ошон үчүн биздин динибизде да айтат. 3 күндөн ашык таарынуу күнүнө дейт. Жолдошум мага кол көтөрүп көңүлүмдү калтырган дейт. Сиз просто өткөн өмүр менен жашап атасыз. Мен да таяк чегем. Бирок мен кайрадан үй бүлөм менен бирге калам деп тандоо жасаганыма эч убакыт өкүнбөйм. Биз 2,5 жыл ортодо бөлөк жүрдүк. Мен да көп жолу таяк жеп, көзүмдүн көкү кетпей, бетимдин көкү кетпей, сотрясение болуп жатып калган күндөрүм болгон. Бала чака биздин ызы чууга көп аралашып калган күндөр болду. Ошол чыдабай калганда, болбой калганда.
Биз 2,5 жыл ажырашып жүрдүк. Ошол болбой калганга жеткирбегиле. Мен болбой калганга жеттим. Акыры мен Кудайдын гана бир кулу экенимди, мен баарын идеалдуу жасоого милдеттүү эмес экенимди түшүнүү үчүн ошол ситуация келди. Мен баарына жагуу керек эмес экенимди, мен начар эмес экенимди, жакшы адам экенимди түшүнүү үчүн мага ошол ситуация келди. Мен инсан экенимди түшүнүү үчүн, эне экенимди түшүнүү үчүн, аял болуп жаралганымды түшүнүү үчүн мага ошол ситуация келди. Мага кичинекей майда сыноолор келип атты. Башында мен эч байкабай ээлебей койдум эле. Бир күнү мага чоң шапалак келди. Анан түшүндүм. Силер дагы могу көйгөйүңөр бар азыр жан дүйнөдө или башка деп атасыңар. Көйгөйүңөр бар. Могу айтып атат, могу жакта жолу бар деп атат Кудай. Айым сырына катыш, мен буга билим берип койдум деп атат Алла Таала. Мо Турсунайды мен өзүнүн жашоосу аркылуу, мо аялдар аркылуу мен буга көп тажрыйба берип койдум. Ушул жакта жол бар деп атат. А сен дагы да чоң сыноо күтүп атасың. Өткөн өмүр менен жашап атасың. Күйөөм бул сенин өткөн өмүрүң. Өткөн өмүр бар. Бул сенин телоңа сиңип кеткен. Сен муну толук чыгарып кое албайсың. Бирок сен муну просто өткөн өмүр деп кабыл алсаң, могу катуу бир темирдей болгон бир оор нерсенин бир оордугу мындай сага салынбай калат, мындайча айтканда. Бул жерде азыр мына сиз мени угуп атасызго, бүгүн здесь и сейчас деген нерсе бар. Азыр эмне кылышым керек? Чечим чыгарышым керек. Азыр сен өзүңдүн инсан экениңди түшүнүшүң керек. Келечек Алла Таала сага сонун билим берди, жакшы жашоону, акчаны, байлыкты, бренд кийимдерди, бренд сумкаларды, керемет жашоону, путешествияны сага төгүп койгонун түшүнүшүң керек алдыда. А бирок сен алдыда ошондой бар экенин түшүнөйүн десең, сенде здесь и сейчас деген нерсе жок. Күйөөм мени мынтип койгон, баланча мага ушундай кылган, мен абысыным 200 мен чыдабай атам, күйөөм баягы измена кылып койгон деп арт жакты карап өмүр сүрүп атасың. Сенде здесь и сейчас жок. Сен здесь и сейчасты түшүнүү үчүн чечим чыгарышың керек. Ооба, менде азыр ушундай өмүрүмдө ушундай сыноо болду. Кабыл ал. Чечим чыгар. Эмне кылам? Мисалы, чечим. Сиз үчүн мисалы айтат элем, чечим чыгар. Бүтүм керек экен. Көрсө мен ичимдеги начармын деген сезим менен иштешим керек экен. Мен маанисизмин деген сезимдер менен иштешим керек экен. Мен кандай өмүр сүргүм келет? Жаркырдап, вау деп бала менен жаным балам, анан кетен коозум, арстаным кирди, арстаным дешим керек балам киргенде. Кызым кирди, красавица моя, ой жаным десе деп кирип тосуп алышым керек. Эмне болдум? Деп какай баштайм. И күйөөң менен да отношенияда жаңылыктарды киргизип турушуң керек. А сен бирок өткөн өмүр менен өмүр сүрүп атасың. Нет. Айым сырына катышышың керек. Ал үчүн сен просто так аны кыла албайсың. Анткени сен ичиңде мен начармын деп турсаң, сен ой жаным дей албайсың. Сен начармын деп төгүлүп буйлуп калгансың. Сен баштан аяк начармын дейсиң да сен кандай эмоция көрсөтөсүң. Алдыда мына сен өткөн өмүр менен жашап атасың. Азырда өткөн өмүр менен жашап атасың. Сенде здесь и сейчас деген нерсе жок, өткөн өмүр менен жашап атасың. Сен здесь и сейчаска келишиң керек. Мына сенде могу здесь и сейчас деген нерсе жок болсо эмне болот? Сени келечекте дагы өткөн өмүр башкарат. А бирок чынында келечекте өткөн өмүр барбы? Жок, келечекте өткөн өмүр жок. Сен кое бербей атасың. Сен азыркы өмүрдө өткөн өмүр менен жашап атасың. Өткөн өмүр менен алдыга баратасың, сүйрөлүп баратасың дагы. Могу жакта бара өткөн өмүрүң оорлошо берет. Могу өткөн өмүрүң алдыга сүйрөлгөн сайын оорлошо берет дагы. Бир күнү сен бал четип оорунун сазына батып каласың. Же жан дүйнөнүн сазына батып каласың. Кыздар, арзандатуу менен бир азыраак орун беребиз. Акция менен бир аз орун беребиз. Ким өзгөрөм десе, анда утуш сиздики. Ким арзандатуу кааласа, тез номериңерди калтырасыңар.
Эч ким начармын деп эсептебесе керек. Жок, алтыным. Дал азыр мен силерге бир суроо берип көрөйүнбү? Именно сиз дагы. Шаткүл деп турат. Шаткүл, сиз дагы. Жөн гана колуңузду жатын тушка коюңузчу. Жатын тушка. Жатын туш. Мына көйгөй бар жан дүйнөсүнөн эзилип жүргөн аялдар айрыкча. Могу жакындарың менен өмүрүңдө бир адамды ойлонуп кое бере албай тынчсызданып аткан болсоң, колуңду жатын тушка коюп көр. Койдуңбу? Жөн гана мурун менен дем алып, абаны жатын тушка алып кел. Жатынга аба жеттиби, жетпедиби? Ооз менен чыгар. Кайра кайтала. Абаны жатын тушка алып кел. Ооз менен чыгар. Аба жатынга келди, келбедиби? Эгер аба жатынга келбесе, жатынды тыңшачы. Жатында сезим бар. Жатын эмоцияларды өзүнө сактап алат. Мындай, мен начармын, мен жагымсызмын, мен маанисизмин деген жатында бир сезимдер бар. Сени башкарып атат. Бул тазовый бөлүк биздин эмоцияларыбызды, сезимдерибизди сактап алган орган. Көп аялдарда жатынга аба келбейт. Ким өзгөргүсү келсе, анда могу айым сырына, суроочуна катышып алышыңыз керек. Бүгүн катышкандарга, 24 саат ичинде катышкандарга бар болгону 3990 сом. Андан кийин уже бааны көтөрөбүз. Анткени бул бардык жаңылануу, толугу менен жаңылануу. Ал эми VIP тарифи 6990 сом. Арзандатуу менен ушул акчаны төлөйсүңөр, болду, үйүңөрдө отуруп өзгөрө бересиңер. Силер өзгөргөн сайын карызыңардан деле кутуласыңар, кредитиңерден деле кутуласыңар. Алла Таала рызкысын силерге көп жактан төгүп бере берет. Сен билбейсиң ал акча кайдан келет. Сен өзүңдү тааныйсың, сен акчанын артынан куубайсың. Акча сени кууйт. Чубак ажанын сөзү бар го. Акча сенин артыңан кур болуп чуркаш керек деп. Сен акчанын артынан кур болуп чуркап атасың. Мында сенде сөзсүз акчадан сыноо болот. Адамдар эки нерсенин фаркын билбейт дейт. Ден соолуктун кадырын, анан убакыттын кадырын. Ден соолукту, убакытты туура пайдалансак, ден соолукту карасак, убакытты туура пайдалансак, анда утуш сиздики. Отсуз берем деген айымдар мен сиздерди кабыл ала албай атам. Салтанат айым, сизге дагы запрос жөнөтүп көрдүм. Сизди кабыл алып көрдүм. Принят кылып көрдүм. Ким кошулду? Банкаларды эмес, өзүңүздү көрсөтүңүз. Ким кошулду? Салтанат айым, кандайсыз? Кош келиңиз. Салтанат айым, бул жакта көп айымдар азыр айым сырынан кандай өзгөрүү болду экен, чындап эле болот бекен деп атышат да. Сиз кыска нуска кылып айтып бериңизчи. Курска келерде сиз кандай элеңиз? Мен кыска нуска болсом, муну күчтөйм. Кирмбек, сиз медицинский образованияңыз бар, билесиз го дарыларды, Жок, сердечный дарылар. Менин ушул дарыларым бир айда 3,5 4,800 сомго чейин болот. Бир айда. Мен бул дарыны канча жылдан бери ичип жатам. Мен эң биринчи курска январда катышып баштагам. Мен жүрөгүм атеросклероз аорта 2 степень, гипертония 2 стадия. 41 жашымда мен 9 жыл мурун операция болгон, пневматичный болуп, еще киста удаление болгон, андан кийин раковый клеткага анализ тапшырып, неметкенден кийин врачтар туура эмес операция жасап коюп, меники наботовая киста деп, мен 3 айда бирден лечение алчумун. Мен кистан бир эле киста чыгат. Ал наботовая киста, оказывается, туйуп турбайбы өзүчө. Прям балалап 8ден 12 штукка чейин туйуп кетчү. Ошол кезде мен тура албай жатып калчумун, калчылдап. Цистит меники хронический болчу, геморрой уже полностью тюльпан болуп калган. Короче, не могу болчу да. И ошонун аркасынан гемокозда көп урушуп, көп неме болду. Тоже проблема болду, көп проблема болду, урушуп неметип, суицид деп
3 жолу конкретно бардым, 4-үчүндө да бардым, бирок 4-үчүндө өзүм чыгып кеттим да суицидтенчи. Анан Сиз 4 жолу бардыңыз. курсту угуп калып, биринчи мен немеге пробага катыштым. Мореки тетрадь, по-моему, ушул болуш керек. Так, жок, бул биттикке. Мына могу тетрадь пробнуку. Полный. Мында бош жер жок, еще дагы жарым тетрадь бар сыяктычы. Андан кийин пробну 1,5 ай окуп, 1,5 ай онлайн неме болбоду, ошондон. А бул май айында ВИПке катыштым, мына бул ВИПтин тетрадь. Мен азыр айтсам, может кыздар таң калышы мүмкүн. Мен могу дарыны май айында аптекадан алгам. 4,5 миңге бир врачка сүйлөшүп арзан баада алган экен. Мен пачка ача элекмин мына. Ошол боюнча ачкан жокмун пачканы. Мен азырчы мисалы үчүн аябай неме айткым келет да, только мен кыска бир 30 минутталык, жок, даже 20 минутталык эфир өткөрүп берейин. Эки тетрадь бири-биринен айырмасы бар. Мына бул полосатый тетрадь. Муну мен выборочно алган эмесмин. Муну просто мен магазинге машинально алып кеткем да. Анткени сабак башталганда аял өзүнүн жан дүйнөсүн билбегенде выбирать этпейт экен. Раз колуңа эмне тийди, алып кетесиң да. Вот тетрадьтын сыртынан ошондо билсе болот да. Психологияна силер айткандай, адамдын ички дүйнөсүнөн Ошондо башталып сыртына. сизде. Ошондо ички дүйнөң баягы быт-чыт болуп турганда, ички дүйнө быт-чыт болгондо тетрадь болот, мына быт-чыт тетрадь. А бул уже ВИПке окуп, уже мен жан дүйнөм уже тынчтанып, мен уже выбирать этип, чего я хочу, чего я не хочу дегендеги тетрадь. А бул что я хочу, я все смогу дегендеги тетрадь мына. Анан бир гана нерсе кыздарга айткым келет да. Мен жолдошум экөөбүз көпкө чейин уруштук. Мен да сотрясение алдым, бир эмес 3 сотрясение алдым. Патышка менен таяк жедим, идиш аяк менен таяк жедим. Сен кимсиң, сен эч кимге керегиң жок, 4 таран кыла, билген намазыңды оку, сен эч кимге керегиң жок, сен эч кимди катары санабайт деген сөздү мен далай уктум да. Мен жалгыз калуудан коркчумун. Аябай коркчумун да. Как будто мен жалгыз калсам эле мен вообще жашоом токтоп калчудай болчу. Мен күйөөмө зависть этишим керек болчу да. Мага күйөөм акча таап берип, мага күйөөм акча берсе, анан күйөөм мени контролировать этип жанымда турса, мен жантылаш бага тамак жасаган неме алчу. А боягым өрттөнүп атса бештикке неме эмес да. Анан бир моментте ушундай бир озарение келди дагы. Жок дедим, мен өзүм уже ден соолугум жакшы болуп келди. Ошондо Ички сиз дүйнөм жакшы болуп келди. жүрөккө дарыны ичпей калдыңыз уже. 41 Жүрөккө жашыңызда дарыны азыр канчадасыз? Канчадасыз? 50ден. 50ден. 41 Элден жашыңыз. мен элден. 41 жашыңыздан бери дары ичип жүргөнсүз? Ушундайбы? Мен уже женский дарыларды пайдалангандан жардам берди. Мен уже жана асыды, уже мен малдын дарысын пайдаланып калгам. Эң күчтүү дарыны. Мага ошол жардам берип калган. И то ошол убактысы 4 ай 5 айга узарып калган да. Мен анчын бутул колумду муздак суга салбаш керек, грипп болбош керек, энергетик ичпеш керек, минералка ичпеш керек, газировка ичпеш керек. Чектөөлөр болуп кетти десеңиз. Эми чектөөлөрдө болчумун да. Азыр жок, азыр ичем. Бирок мурункудай эмес да, дагы нормасы менен ичем. Азыр көбүнчөсүн мен немеге багып жасайм да, овощи, фруктыга, туура тамактанууга. Анан кыздарга айтарым, эң биринчи мисалы үчүнчү, баягы ден соолугумду оңдойм, анан мен йога жасасам эле, мен муну жасасам эле мен кыйратып кетем, шундук болуп кетем дебеш керек. Шундук болуп кетесиң, конечно, если жан дүйнөң оң болбосо. Ал үчүн терапияны постоянно кылыш керек, сабак постоянно окуш керек, конспект постоянно жазыш керек. Анан айланаңдагы адамдар действительно өзгөрөт экен да. Айланаңда адамдар өзгөрөт десечи, кээ бир ойлойт, элдин баары тим эле мени жакшы көрүп сүйүп кетет, же болбосо мен жек көргөндөр бар чыгып кетет деп. Андай эмес, сен өзүң өзгөрөсүң. Сени карап, наоборот, элдер таң калат да, сен өзгөрүп кеттиң окшойт деп, сага начар мамиле кылган адамдар өздөрүнөн өздөрү кете баштайт, сырткарычы.
Sen özüңdü тазалашың керек да, биринчи иретчи. Sen özüңdü ооба. тазалап, өзүңдү Ошондо Салтан дарыласаң, атайым, сиздин кыска өзгөрүүңүздү аялдарга жеткирсек, сиз суюцидке барбай калдыңыз уже, өмүрдө уже сизде даңгыр жол бар экенин уже көрдүңүз, түшүндүңүз, адам, аял диши эң биринчи иретечи биз өзүбүз адашат экенбиз. Биз как будто тим эле зависимый болуп калат экенбиз да. Антыш керек. Жан Эмес, дүйнөбүздү уже оңдоп, тазартып керек эмоционалдуу экен. көз карандылыктан чыктыңыз, эмоционалдуу көз карандылыктан чыктыңыз, Салтан атайым. Супер, супер. Мына Мен Салтан азыр атайым 50-ге чыкканда, баягы уже жашоодан түңүлүп калганда, бир эмес 4 жолу өзүнө кол жумшагысы келген. 4 жолу. Мына уже Салтан атайымда азыр даңгыр жолду көрө алат өмүрүндөгү. Өзүн жөн гана бактылуу сезе алат. Уже дары ичпей калды. Көрдүңбү? Жүрөктөгү дарыларды мына жаш өткөн сайын дарыңарга дары кошулбаса азайбайт негизи. Салтан атайым канча жылдан бери дары ичип жүргөн? главный томак. Супер. Мына адам, аял киши өзүңөрдөн аябагыла. Мен бир гана айтайын, ошо мына Керметовдун айткандай, мен жашоомдо мисалы үчүн өзгөрүүнү мен прям мына ушундук болуп кеттим деп айта албайм. Самга мен дары ичпей калдым, во-первых. Во-вторых, мен өзүмдү өзүм таанып билдим. В-третьих, мен ден соолугум сон. Мен еще прого да катыштым, випке да катыштым, мен еще оффлайнга да катыштым да, йогагачы, залга да барып жүрдүм. Азыр просто баягы жумушка байланыштуу бара албай жатам да кайрачы. Бирок дагы катышам, Кудай буйрса, барыш керек дагы. Анан кыздар ойлойт да, ой, гимнастика жасасам эле, йога жасасам эле ушундук идеальный болуп кетем да, анан жөн эле чыгып антип мынтип. Жок, андай эмес. Мен опущение матка менен жүрчүмүн постоянно. Мен Кыздар, орунуңча номер көтөрө калтырай алсам, бергиле. Акция менен азыраак орун бар. Салтан атайым, айтсаңыз, сиз өзүңүз берген акчага, төлөгөн акчага мындай уялуу сезим болдубу? Мен ушул эле акчага мен ушунча билим алдым деген уялуу сезим болдубу? уялуу сезим. Даже Мен биринчи бул жерде мындай да, даже ойлогула, бар болгону про тариф 3990 сом. 3990 сом менен силердин геморроюңар да кетип атат, заодно кын булчуңар бекемделип атат, заодно жел чыгуудан арылып атасыңар, заодно маткаңар көтөрүлүп атат, заодно грыжаң кетип атат, заодно башың оорубай калды. Аны менен бирге арыктап да калдың, шишиктериң да кетип атат, жан дүйнөң да ирээттелип атат. Сен бир учурда мээримдүү эне боло алдың. Аял сезине алдың өзүңдү. Фигураң көрүнө баштады өзүңө. Чыйрак боло баштадың. Буручтарыңыз кетип калыптыр го, Салтан атайым. Анча буручтарыңыздан арылыпсыз, мен байкадым да. Распы? Же мен ушундай көрүп атамбы? туура көрүп атасыңар. Мен мурда күнү свадьбага барып келдим, көлгө, тойгочу. Анан бир тасмалда отурдук, жумушта иштегендер, мен жасанып барсам баары тең таң калбай неметишти. Анан ушул убакка чейин жумуштагылар менин жашымды билишпептир. Мындай эже деп эле жүрүшүптүр да, базардагыларчы. Сурашып да канчадасыз эже депчи. Анан 50дөмүн десем, алар таң калып атышпай барчы. Мына Таң бул калышпоо депчи. жерде Салтан атайым өзүндөгү өзгөрүүнү айтып атат. Эми Салтан атайым үчүн бул өзгөрүү өтө жакшы. Өтө жакшы. Мындай бир керемет. Керемет өзгөрүү да. Салтан атайым, рахмат. Токтобоңуз. Дагы да өнүгүүнүн үстүндө болуңуз. Мен сиз менен дайыма ушундай мактанып жүрөйүн. Сиз менен мактанып жүрөйүн. Рахмат. Кудай ден соолук берсе, дагы сизге жолугабыз. Мен вообще ушунчалык бир дагы окуганга барганда, залга кетип баратканда силерге жолукканымды эстеп, ушундай бир аябай неме болдум да, толкундандым да. Анткени силер өзүңөр билесиңер, мен январь айында эң биринчи курска келгенде менин акыбалым кандай эле. Мен вообще өңүм капкара, отчет болчу конкретный. Десеңиз капкара болуп кетчү. Капкара болуп, отчет, монда көздөр монда шишип, мондай болуп, беттерим самсалап, бойларым чыгып, ушундайчы. Азыр мына неге? Азыр мына эчтеке жок. Мен мисалы үчүн азыр өз өмүрүн ар бир аял
өзүң чынчыл болуш керек. Өзүң катаңды да билишиң керек, өзүңдүн жакшы жагыңды да билишиң керек. Өзүңдү кандай болсоң ошондой кабыл алып, Рахмат. психологияны окусаңар, Рахмат. сонун болот. Мгм. Рахмат, Салтанат айым, чоң рахмат. Эжени эстедим, 79-да окуганмын дейт. Ооба, Салтанат айымда күчтүү өзгөрүү бар. Биринчи келгенде билесиңер, биринчи келгендеги Салтанат айым менен азыркы Салтанат айым эме айырмасы ат менен төдөй. Өзүңөр мен билем, мен көрүп атам. И Салтанат айым менен бирге окугандарды дагы билесиңер. Салтанат айым уже азыр 70% Салтанат айымда уже өзгөрүү бар. Тынымсыз эми өзгөрүүнүн үстүндө иштейбиз го. Турсунай 100% өзгөргөн деген нерсе жок да. Мен да тынымсыз өзүмдүн үстүмөн иштеп туруум керек. Пендебиз го. Тыным Адам 100% өзгөрүү пенде. болсо, сен анда Кудай болуп өзгөрүп кетишиң керек да. Периште болуп кетишиң керек да. Мхм. Рахмат, Салтанат айым, жакшы калыңыз. Чыга берсеңиз болот, Ооба, чыга берсем болот. Кандай чыгам дегенде. Так, кандай Видеону чыгам? өчүрөсүзбү? Карап көрүңүзчү, издеп Өчүрдүм. көрүңүзчү. Аха. Өчтүбү? Өчтүм. Жок, өчкөн жоксуз. Инстаграмдан чыгып кетсеңиз чыгып каласыз. Аха. Эми Салтанат айымды өзүңөр көрүп атасыңар. Өмүрүндө кандай гана, не деген гана өзгөрүүлөр болду. Ар бир аялдын состояниясы ар кандай. Бирөө жеңилдеп жүргөн көйгөйү оор көйгөй болушу мүмкүн. Бирөө бир чоң көйгөй көрүп алган, бир жакшы көрүп өп кучактай турган көйгөй болушу мүмкүн. Мисалы бирөө айтат, мен күйөөм жакшы, экөөбүз чогуу Кытайга барып келели, экөөбүз чогуу жүрөйлү, сен иштебей эле кой деп айтат. Мен иштегим келет, бул мен үчүн чоң проблема дейт. Бул негизи проблема эмес. Бизде офлайн формат бар, жана онлайн формат бар. Тандоо сизде. Ким мыкты результат кааласа, ким мыкты результат кааласа, азыраак убакыт калды, 24 саат убакыт калды. Номериңиздерди калтырыңыздар. Мен азыр сиздер менен аялдардын жыйынтыктарын бөлүшкүм келип атат. Аялдарда не деген гана керемет жыйынтыктар бар. Классно. Могу жыйынтыкты мен силерге окутпасам болбойт экен. Азыр арткы камераны кошоюн. Сиз көрүнүп калдыңыз го. Жок, отура бер. Апа, могу жака жылып алың. Апа, тиги төргө өтүп алың, төр жака жылып алың. Мына бул жерде эмне дейт? Маткада чыкпай калган суу бар деген дейт. Ошолор чыгып атат, тазаланып калдым дейт. Влагалище көрүнүп турчу дейт. Жыйрылып, өзүмдү жакшы сезип калдым дейт. Молодцы, влагалище түшкөндөн кийин уже көбүнчө операция дейт. Мына тизем какшап ооруй берчү дейт. Азыр оорубай калды дейт. Молодец, супер. Башкалардан внимание күтпөй жашап калдым дейт. Мага жакканы дейт, бетиме эч нерсе койбой эле крем койгондой жылмакай болуп калды дейт. Адам стресс болгондо бет баягы бозоруп кетет, Стресстен арылганда, сезимдер менен иштегенде бет тунарат кадимкидей. Вот, мону жакшылап окуп алгыла мен. Күтүп турам окуганча, Окудук, Аха. Бул жакта уже белектер экен. Кистам вообще жок дейт. Карагылачы, киста жок дейт. Жатын норма дейт, көтөрүлүп калыптыр дейт. Геморрой жок дейт. Мына бактылуу аял курсун как раз силерге бүгүн катышкандарга белек кылып берип атабыз. Давление нормалдуу болуп калды дейт. Мына жүрөккө дарыларды ичүүмүн уже аптечкада жатат дейт. Круто, чаң басып дейт. Карагылачы мына. Азыркы айым экен, Салтанат айым экен муну жазган. Марафонго да катышкан экен да. Мына прого катышкан, андан кийин випке катышты, марафонго да катышкан экен. Бул Салтанат айымдын отзув экен. Өзүмдү күчтүү сезип, жеңил болуп лыпылдап калдым дейт. Денем түздөлүп калды дейт мынакей. Осанка түздөлүп калды дейт. Мурда корсет кийүүчүмүн дейт. Вообще күчтүү го. Мына корсетиңерге эле канча акча кетип атат. Бул жакта буту колдордун оорусу азайып калды дейт. Холка, балдарга массаж жасатмай уктай алчу эмесмин дейт. Уже спокойно уктап калдым дейт. Отзыв экен. Жолдошум. Жел чыгуу бар эле дейт, уже чыкпай калды дейт. Молодец.
Жеңіл болып қалдым. Бұт киім кигенден қиналышым дейді. Мына вообще күшті отзывтар. Кимдер ушундай отзывтарды каалайт? Ким ушундай отзывтарды кийин жазгысы келет? Жазгыбыз келеби? Дагы тааныштыргым келип атат отзывтар менен. Мына Зара Кармаялбоо боюнча отзыв бар экен. Бир күндө 2-3 жолу ич кийим алмаштырчумун дейт. Якын булчуңдары азыр кичирейген дейт. Жакшы, уже норма, сонун дейт. Молодец. Бул жакта да жакшы отзыв бар экен. Мойнум жумшап, көңүлүм ачылып, жакшы болуп калдым дейт. Тарамыштарым жумшарып калды дейт. Өзбекстан, Кыргызстандын врачтары калбады эле дейт. Жардам бербеди, йога жардам берди дейт. Моюн грыжасы мына көрүп алгыла. Климакстын белгилери жүрүп аткан дейт. Азыр уже мурдагыдай убагында келип атат дейт. Кимге ушундай жыйынтык керек болуп атты эле? Мурда айызым 7 күн келчү эле дейт. Төрөгөндөн кийин айыз келбей жүргөн дейт. Мына азыр уже режимге түштү дейт. Жакшы, уже 1 айдын ичинде жакшы результат. УЗИге түшсөм, миома кичирейиптир дейт. Круто! Отуруп турган жеңил болуп, тизелерим оорубай калды дейт. Бир нерсе урунуп турчу, ал жатын экенин билбептим дейт. Мына азыр уже урунбай калды дейт. Үй бүлөм сакталды дейт. Жел чыкпай калды дейт. Карагыла. Киста жок деди, полип кичирейип калыптыр дейт. Полипти алабыз дегенде макул болбой койдум дейт. Жакшы кылган экен, Мында дагы мына бөйрөккө май чогулуп ооручу дейт. Мына уже кете баштады дейт. Мында да күйөөм, кайненем, атенем менен мамилем өзгөрдү дейт. Бул жакта да уже күчтүү муну окуп албасаңар болбойт, окугула. Окудукпу? Вообще күчтүү. Мына белектер жөнүндө айтпай эле коелу. Колум уюп кетти. Мен бир аз убакыт берейин, номер калтырып алгыла, ким катышам десе. Көздү жумгула, чечим чыгаргыла, өзүңөргө убакыт арнагыла. Тирлигиңерде бүтө берет, жумушуңар да бүтө берет. Ошол мектепте иштейсизби, ШВД иштейсизби, больницада иштейсизби, иштейсиз, денде иштейсиз, айырмасы жок. Жумушуңуз да бүтө берет. Балдарыңыз да карала берет. Ошол баягы мурда жетишпей аткан жумуштарыңыз, сиз чыйрак болосуз, энергиялуу болосуз, жумуштарыңыз да бүтө берет. Убактыңыз бир гана берекелүү болбосо, андан утулбайсыз. Ким катышам десе, тез номер калтырабыз, мен эфирден чыгам. Же могу жака номер коем азыр. Ушул номерге жаза койгула. Ушул номерге жаза коебуз. Азыр кыздар, мен бир номер жазайын. Бөлүм башчынын номерин жазам. Ошол номерге байланышасыз. Так, азыр номери көрүнбөй калыш керек экен да. Неге көрүнбөйт? Хорошо, могу номерге жаза бергиле. Ушул номерге жаза бересиңер. Бир айдан бери йогага катышып 7 килограмм арттадым. Бермейт. Рахмат, молодец жазып койгонуңузга. Геморрой кетти, холка кетти. Бүгүн лицоңуз сонун болуп тазарып келдиңиз го. Ар бир сөз мен үчүн маанилүү. Мына көрдүңөрбү? Только гимнастика эле эмес, жан дүйнө менен иштөө бул жерде айымга мындай кош жардам болуп атат. Зара кармай албай калдым, жел чыгуудан жерге кирип кетчүдөй болом дейт. Акча жоктугунан катыша албай жүрөм. Кыздар, вообще могу ошолорду оңдосом күйөөм мага карайбы дейм дейт. Кыздар.
Бул дурус каалоо эмес. Келиң Бакытке. Валидия жетет. Алейкум ассалам. Кыздар, могу номерди жазгыла. Мен үйүмө уже кишилер келип атат. Мен эфирден чыгам. Номерди сактап алгыла, жазып алгыла. Нормальный. Нормально. Коштоштук. Номерди жазып алыңыздар. Нормальный, да? Калайсыз? Нормальный. Что? Жыйынтыктан салайын, э? Жақсы. Жақсы. Пайдалуу болгон болсун, бир үмүтүңүздөрдү жандырган эфир болду деп үмүт кылам. Бир үмүт оту жанды, бир багыт көрө алдык, бир чечим таба алдык деп ойлойм, э? Мага жазып койгулачы, бир багыт көрө алдыкпы? Чечим көрө алдыкпы? Ордун да кызыктай болду эле 2 жума болду. Не oldu? Билбейм, температура жок, кызыктай баш ооруган сөйдөн кызыктай болот. Başım oldu. Бир аз башым ооруган сөйдөн. Жазып койгулачы, бир багыт көрө алдыкпы? Болду эле 2 жума болду. Ооба, анар жеңем өлгөндөн мурун 1 жума мурун. Оорудум эле. Ошондон бери. Албетте, молодцы кыздар. Супер. Коштоштук. Анда эмесе 3 декабрь көрүшкөнчө. 3 декабрь айым сырынан көрүшкөнчө. Bak. Hep aferin mi? Жакшы калыңыздар, коштоштук.